аял депутаттар, баарыңыздарды бүгүнкү ийгиликтүү тажрыйбаларын талкуу боюнча жана алмашуу боюнча конференцияда көрүүгө абдан кубанычтабыз. Борбор шайлоо комиссия ушул Борбордук Азиянын муниципалдуу менен жана өнүктүрүү саясат институту менен USAID агенттиктин колдоосу менен ушул конкурсту уюштурууда биз ушунча көп ийгиликтүү тажрыйбалар жөнүндө маалымат алабыз деп күткөн жокпуз. Абдан кубанычта болдук. Ушундай жакшы активдүү катышып бердиңиздер баарыңыздар. Мен ойлойм, жана жеңүүчүлөр гана эмес, баардык ушул сынакка келип түшкөн тажрыйбалар жөнүндө маалыматтар баары ушул көңүл бурууга ээ. Мен ойлойм, алардын баарын биз ушундай аял депутаттар клубтар аркылуу жана биздин Борбор шайлоо комиссиясынын жарандык билим берүү борборлор аркылуу таратсак болот, алмашсак болот. Мен албетте жеңүүчүлөрдү куттуктайм жана дагы кийинки ийгиликтерди каалайм. Айтып кетсек, азыркы учурда биз ушул квота боюнча шайланган депутаттардын азыр 3-чү жылы болуп атат. Ушул электоралдык мөөнөттө 3-чү жыл болуп атат. Дагы толук кандуу 1,5 жыл бар деп айтсак болот. Анткени кийинки шайлоолор 25-чи жылда болот. Ушул абдан маанилүү болмокта. Ушул 25-чи жылы биз ушул жаңы мыйзамга өзгөрүүлөрдү, гендердик теңчиликке багытталган өзгөрүүлөрдү киргизүүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтсөк, эффективдүүлүк албетте ушул аял депутаттардын эффективдүү практикасын, алардын авторитетин, алардын мындай ошол коомчулукта, жергиликтүү жамааттагы ролун жана бир авторитетин көтөрүлүшүн көрсөткөн бир жыйынтыктар болсо, мен ойлойм, бул эң жакшы кийинки шайлоого, кийинки ушу аялдарды саясий позицияларда жарандар тарабынан колдоого жакшы бир өбөлгө түзмөк. Айтып кетсек, азыркы учурда Кыргызстан глобалдык гендердик рейтингде 84-чү орунда турат. Бул 146 орундан 84-чү орун. Бул эмнени билдирет? Биз Кыргызстанда у нас какая-то вот здесь техническая, я приношу извинения. Нестыковка идет. Бул эмнени билдирет? Эң биринчиден биз ушул аялдардын укуктарын кеңейтүү жана мүмкүнчүлүктөрүн колдоо боюнча аракеттерибизди дагы улантыш керек. Биз ошону билдирет. Кыргызстан бул багытта өзүнө бир нече милдеттерди алган. Ошо гендердик теңчиликти бардык деңгээлдерде эл аралык жана улуттук мыйзамдарга ылайык жылдыруу боюнча. Бирок ошол эле учурда мындай улуттук стратегиясы да кабыл алынып, улуттук дагы карабастан аялдар биздин Кыргызстанда мындан ары деле, азыр деле ушул саясий өкүлчүлүккө жетүү жолунда жана саясий катышууну кеңейтүү процессинде дагы бир нече кыйынчылыктарга кабылып атат. Статистикага кайрылсак, азыр 21 министрлер кабинетинин мүчөлөрүнөн 3-өө аял болуп атат, 3-чүсү кечээ дайындалып атат. Кудай буюрса, ушул
жогорку кеңеште колдоо алып 3-чү министр болот. Губернаторлордун арасында бизде аялдар жок. 90 депутаттардын арасында 19 аялдар болуп атат. Жергиликтүү кеңештерде, жергиликтүү деңгээлде бул ситуация дагы мындай ойлондурган ситуация. Бирок жергиликтүү кеңештерде өзүңүздөр билесиз, кабыл алынган атайын чараларга таянып биз аялдардын санын депутаттардын арасында 9%-тан 38%-га чейин өткөн шайлоодо жеткире алдык. Бул жерде аялдардын өздөрүнүн ушул аракети эң биринчиден ушуга жакшы негиз болуп берди. Анткени аялдар өздөрү дагы активдүү ошондой максат коюп катышыш керек. Бирок биз жарандарга дагы абдан ыраазыбыз, алар ушул атайын чараларды колдоп беришти. Кайрылып кетсек, ушул 484 кеңештин ичинен 44 кеңештердин төрагалары аялдар, 44 болгон 21-ci жылы, 22-ci жылы өсүп атат, 47 аял ушул кеңештердин төрагасы болду, төрайымдары. Анан айыл өкмөттөрдүн арасында бирок аялдардын саны абдан төмөн. Ошол эле 484 айыл өкмөттөрдүн арасында 16 гана аялдар болот айыл өкмөттөрдүн арасында. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин өлкөдө ошо 30 жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук стратегия кабыл алынган. Ал жерде ушул аялдардын паритетин ар кандай маанилүү чечимдерди кабыл алууда жана ар кандай өкүлчүлүктүү жана башкаруу органдарда катышуусун кеңейтүү боюнча 1-4 деген максат коюлган ушул стратегияда. Ага ылайык азыр программалар дагы түзүлүп атат. Анын ичинде албетте эң биринчи ушул талап катары ар кандай органдарда, мисалы жогорку сотто, БШКда, эсеп палатасында акыйкатчынын орун басарынын арасында 70%-тан көп эмес бир жыныстагы өкүлдөр болуш керек деген норма бар. Ал биздин мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Ушул норманы толук кандуу камсыз кылуу деп ушул планга дагы киргизген. Башка органдарга дагы бул тиешеси бар. Ошол нормага ылайык мен ойлойм биздин тийиштүү органдар жана кызмат адамдар чара көрүш керек. Анткени эгер биз эң мындай оор жагын эффективдүү ишке ашыра алдык деп айтсак болот. Анткени кызмат орундарга административдик жолу менен, административдик дайындоо чечимин кабыл алуу менен аялдардын санын көбөйтүү бул мен ойлойм милдеттердин арасында жеңилирээк тиги шайлоого караганда. Анткени шайлоодо биз ушул мыйзамдык норманы киргизип, андан сырткары биз коомчулуктун, жарандардын дагы колдоосуна муктажбыз. Бул чаралар кабыл алыныш керек. Бирок биз өзүбүз дагы практикадан көрүп атабыз. Сиздер дагы буга дагы макул болосуз деп ойлойм. Эң биринчиден бул жерде аялдар дагы өздөрү активдүү катышып, өзүнүн ушундай бир потенциалын жогорулатып, ушул саясий процесстерге катышуу дагы зарыл. Ал жерде биздин партнерлор менен биргеликте, ошондой эле түзүлгөн ушул улуттук кеңеш менен биргеликте биз жардам берүүгө даярбыз. Борбор шайлоо комиссия өз тарабынан бул жерде
аракеттерди көрүп атат. Анан улуттук ушундай чаралардын планына биз киргиздик. Аялдардын ушул саясий катышуу боюнча аракеттерин колдоо үчүн аялдардын ушу потенциалын жогорулатууга багытталган билим берүү, маалыматтык түшүндүрүү чаралардын программасын биз ишке ашырууну өзүбүзгө максат кылып коюп атабыз. Бардык партнерлорду ошого чакырып атабыз. Анткени бул абдан кеңири милдет, абдан кеңири максат. Аны биз чогуу баарыбыз аракеттерибизди биргелешип гана ишке ашыра алабыз деп. Анан депутаттарды дагы чакырам. Ушул 2,5 жылда абдан жакшы тажрыйбалар топтолду. Ошо менен активдүү бөлүшөлү, жалаң гана ушул депутаттардын арасында эмес, ошол эле жергиликтүү жамааттагы жаш кыздар менен, жаш ушул депутаттыкка барам деген активдүү аялдар менен бирге иш алып баралы. Анткени биз эң чоң потенциал деп айтсак болот. Эң чоң потенциал бул аял шайлоочулардын потенциалы деп айтсак болот. Анткени коомчулукта аялдардын саны шайлоочунун арасында дагы, калктын арасында дагы 52% шайлоочулар, жарандар, аялдар. Демек биз бири-бирибизди колдосок, мен ойлойм, бул эң чоң мындай алдыга жылуу болот деп. Жанагы айтылып кеткен билим берүү жана маалыматтык жана түшүндүрүү иштер боюнча анын ичинде ар кандай форматтар бар. Ошондой сынактарды өткөрүү, фестивалдарды өткөрүү, республикалык деңгээлде, областтык деңгээлдерде ар кандай форматтагы иш чаралар ошол программага киргизилген. Азыр кийинки жылы ушул шайлоого бир предвыборный деп айтып кетсек болот, жылы болот. Анткени 25 жылы февралдан баштап шайлоолор дайындалып, жергиликтүү кеңешке шайлоолор 2 этапта апрелде жана октябрда өткөрүлөт. Ошондуктан кийинки жылы бул программа кеңири бардык аймактарда жүргүзүлөт. Барыңыздар активдүү катышууга чакырабыз. Анан ал жерде кандайдыр бир борбордон алып барылып, бир десант болуп алар тренинг өткөрбөйт. Ал жерде ошол сиздердин ушул ийгиликтүү практикаларыңыздар, сиздердин топтолгон тажрыйбаңыздар эң мындай борбордо турат, эң приоритеттүү маалымат жана билим болот. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат, урматтуу ушул активдүү депутаттар, активдүү аялдар. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин тажрыйбаңыз абдан маанилүү. Сиздердин тажрыйбаңыздар, мен ойлойм, сөзсүз түрдө дагы биздин аялдарды мындай өзүнө ишенимин жогорулатып, дагы көп ойлонууга жана активдүү аракет кылууга чакыруу жана үлгү болот деп ишенем. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ийгилик каалайм баарыбызга. Рахмат. Чоң рахмат сизге, Нуржан Карманбековна. Сиздин ушундай сөздөрүңүздөн кийин биздин депутат айымдар аябай көп өзүнө дем, мындай мотивация алды окшойт, дагы кийинки ийгиликтүү жумуштарына. Анда эмесе кийинки сөз Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын директору Курманалиева Асель Абылкановнага берилет. Асель Абылкановна, сиздин микрофонуңуз өчүп турат. Азыр. Так. Так, азыр. Все. Там был организатор, должен включить звук. Рахмат салем, саламатсыздарбы урматтуу катышуучулар. Урматтуу Нуржан Карманбековна, бүгүнкү конференцияга катышып бергениңизге Борбордук академиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз.
Мен бүгүн сиздерди жергиликтүү кеңештердин депутат аялдарынын ийгиликтүү иш тажрыйбасын талкуулоого жана өлкөбүздүн саясий турмушундагы аял депутаттардын ролун күчөтүүгө арналган бул маанилүү иш чарага тосуп алууга кубанычтамын. Бул конференция биз үчүн тең укуктуу жана инклюзивдүү коомду түзүү үчүн биргелешип иштөө үчүн тажрыйба, идеялар жана билим алмашуу үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктү билдирет. Аялдар биздин саясий турмушубузда маанилүү роль ойнойт жана алардын катышуусу бизде чечимдерибиздин ар түрдүүлүгүнө жана эффективдүүлүгүнө шексиз салым кошот. Биз бул жерде эң мыкты тажрыйбалар менен бөлүшүү, алдыбызда турган кыйынчылыктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү талкуулоого жана ролубузду мындан ары да бекемдөө үчүн иштеп чыгуу үчүн келдик, чогулдук. Сиздерди талкууларга активдүү катышууга, суроолорду берүүгө жана жакшы жаңы жетишкендиктерге жетишүүгө, бири бириңиздерге шыктандырууга чакырамын. Биздин конференцияга алдыга жылууга жана өлкөбүздү мындан да жакшыртууга жардам бере турган маанилүү чечимдердин жана идеялардын булагы болуп калат деп ишенем. Сиздин активдүүлүгүңүз үчүн жана бул маанилүү иш чарага катышканыңыз үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Сураныч бүгүн бул күндү жемиштүү жана шыктандыруучу кылуу үчүн биргелешип иштейли. Ар бирибизге үчүн чоң жакшы ийгилик каалайм. Рахмат. Салия. Асия Балкановна, чоң рахмат сизге. Анда эмесе, урматтуу айымдар, азыр биз ошол жеңүүчү сынактын жеңүүчү айымдарына сөз берелик. Бүгүн биз 3 гана айымды чакырдык. Бул 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган айымдар. Анан мен жанагы башында айтып кеткендей, өзү деген сынакка 39 практика келген, ийгиликтүү тажрыйба келип түшкөн. Анын 19-у жанагы мыкты тажрыйба порталына жайгашкан. Мыкты тажрыйба порталында ал жакта 5000ден ашык немелер бар, пользователи. Ошолор кирип, мыкты порталына кирип окусаңар болот. Ал көп мыкты тажрыйбалар порталында көп сонун тажрыйбалар бар. Анан биздин депутат айымдардын тажрыйбалары дагы ошол порталга жайгашылган. Азыр деле ошол жакта, азыр деле кирип көрсөңөр болот, таанышсаңар болот. Анан биздин планда ошол 19 айымды бүгүн 19 айымдан 3-өөнү бүгүн силердин алдыңарга чыгарып атабыз. Анан калган 16-сын дагы ошо график түзүп, борбордук комиссиянын жанагы борборлорунда 70 борборлор бар эмеспи райондордо, Центр гражданского цифрового образования деген ошол борборлоруна чыгарып дагы ошол жактан презентация кылсак деген жакшы пландарыбыз бар да. Анан ошол жака дагы катышсаңар, көрсөңөр жакшы болот. Анан бул сынакты дагы биз ойлоп атабыз жыл сайын өткөрсөк деп. Анткени быйыл аябай сонун активдүү катышып бердиңер, аябай сонун жакшы тажрыйбалар түштү, аябай жакшы отзывдар болду. Анан биздин өнөктөштөрдөн дагы, донорлордон дагы ушундай сунуштар болду. Жыл сайын өткөрсөк ушундай сынакты деп. Демек, эмки жылы сынакка сиздер да катышсаңыздар аябай сонун болот да. Анан ушундай конференцияны дагы биз жыл сайын уюштурсак, анан чоң жакшы ойлорубуз менен бөлүшүп турсак сонун болмок да. Эми анда азыркы сөздү биздин сынактын жеңүүчүсүнө 1-чи орун алган Жалал Абад областынын Тогуз Торо районунун Сары Булуң айыл кеңешинин төрайымына Эпеева Винара эжекеге берилет. Так, Винара эжеке, азыр местин немени чыгарам, презентацияны. Анан сиздин немеңизде звук азыр. Винара эжеке, сизге сөз. Саламатсыздарбы,
урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, урматтуу Нуржан Динара эжеке, сиз немеңиз үнүңүздү чыгарсаңыз болобу? Акырын угулуп атат. Звук. угулдубу? Дагы бир аз болобу чыгарса? Ооба, Венера эжеке, бир аз жакыныраак отуруп алып сүйлөсөңүз, ошондо жакшыраак угулат бизге. Катышуучулары Нуржан Карыбековна, Салия айым бүгүн ушул конференцияга катышып, ушул эме жасаганга өтө кубанычтабыз. Мен ушул Эпеева Венера Молдожановна. Эч нерсе угулбай атат. Угулбай жатат, жакыныраак сүйлөсөңүз. Угулдубу? Ооба, угулуп атат бизге. Саламатсыздарбы? Мен ушул USAID-тин жергиликтүү аймак 2 долбоорунан жарыяланган айымдардын, депутат айымдардын иш жүзүндө конкурсуна жергиликтүү маанидеги маселелердин аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алуу беренеси менен катышкам. Мен ошол өзүмдүн катышкан конкурсумга катышкан маселелер боюнча сиздер менен бөлүшүп коеюн. Мен ошол өзүмдүн айылым боюнча кыскача маалымат берсем, Салия айым, сиз өзүңүз эме кылып турасыз да? Сары Булуң айыл аймагы райондук административдик борборунан 7 километр алыстыкта жайгашкан. Биздин айыл Кара Суу жана Табылгыт айылдарынан болуп 2 айылдан турат. Калктын жайгашуусу боюнча архитектуралык талапка жооп бербейт. Биздики ошол кокту колот болуп, суу жээктери болуп ушундай жайгашып калган чачкында. Анан калктын негизги бөлүгү эле бул мал чарбачылыгы менен алектенишет да. Анан негизги бизде калктын саны 3065, анын ичинен эркек 1574-тү, аялдар 1617-ни түзөт. Социалдык объектилердин саны боюнча ар бир айылда бирден жалпы билим берүүчү мектеп, анан ошо мектептин алдында абер менен түзүлгөн кенже куракты өнүктүрүү долбоору менен түзүлгөн бала бакчалар бар, фаптар бар. Мына ушундай социалдык тейлөө боюнча элге кызмат кылып келет. Экинчи бул негизги биздин айылдагы көгөйлөр. Көгөйлөр болуп Сары Булуң айылдык аймагында жалпы жана башында белгилеп кеткендей эле 1617 айым каттоодо турат. Негизинен алар үй бүлөлүк тиричилик, чарбалык менен гана алектенишип, айымдардын 57% экономикалык, 20% социалдык, 15% үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылышкан. Бул өзү биз ошол эмеге келгенден кийин муну изилдеп чыктык. Жергиликтүү өз алчы башкаруу органдарынын бюджет аткарылып жатканы менен ошол жергиликтүү өз алчы башкаруу органдарында кандай иштер болуп атат, кандай иш чаралар болуп атат, көбүнчө биздин айымдар көп кызыккан эмес. Буга аялдардын кызыгуусу өтө төмөн болгон. Андан сырткары ушу өндүргөн продукцияларын сатууга дагы эч кандай мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Айымдардын көпчүлүгү үй бүлөсүн, бала чакасын таштоо менен 2 айлап, 3 айлап ошо Бишкек шаарына бул тигүү секторунда иштөө үчүн, андан сырткары ушу айылдан райондун аймагына түшүп иштөөгө аргасыз болушкан. Натыйжада алар эч кандай коомдук иш чараларга катышпай, аймактын турмушунан таптакыр оолак болушуп эле үйдө отурган айымдар көбүнчө чарбачылык менен гана алектенип калышкан да. Ага кошумча айымдардын дээрлик 45-50% бул экономикалык, социалдык мүмкүнчүлүктөн тартылып, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылышы менен эле ушул коомчулукка аралашпай эле өздөрү менен өздөрү алышып калышкан да. Эми ушуларды жоюу кесепеттерин кандай кылып эмне иштерди аткардык? Эң биринчиден ушу биз депутаттыкка келгенден кийин биз мониторинг жүргүзүү тобун түздүк. 9 кишиден турган, булардын курамына ушул
депутаттар кирди, коомдук уюмдар кирди, аксакалдар кеңешинен кирди, ыктыярчы топтордон кирди, жаштардан кирди. Мына ушулардан 9 кишиден турган мониторинг тобун түздүк. Андан сырткары айыл өкмөт аймагында ушу мектептер, бала бакчалар, фаптар менен биргелешкен иш планды кабыл алдык. Мына ошо иш планды кабыл алгандан кийин бизде дагы ошол айылда социалдык экономикалык өнүгүү планы жок экен. Мына ошону иштеп чыктык дагы. Ошол 2022 жылдан 26 жылга чейинки социалдык экономикалык өнүгүү планына киргиздик. Мына ушул жерге киргизгенде 3 пункт менен киргиздик. Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү бир пункт менен, экинчиси үй бүлөлүк сорсуздуктун алдын алуудагы иш аракеттерди жүргүзүү, анан үчүнчүсү ушул айыл арасындагы ушу жарандарды, айымдардын ролун жогорулатуу менен коомчулукка аралаштыруу максатында деп. Буга киргизгенден кийин ошол бюджет бөлүп атканда айыл өкмөттүн бюджетинен биз дотацияда турган өкмөтпүз. Негизги бюджетибиз 3 миллион 1 миң эле болот өзүбүздүкү. Ал эми жалпы бюджет 8 миллионго эле чукулдап калат да. Zoom укпай калдыгы, такыр укпай атабыз биз. Өзүбүздүн бюджетке карап туруп 70 миң сом бюджеттен бөлдүк. Эми ошол 70 миң бөлүнгөн акчага биз эмнелерди жасадык биринчи? Биз көбүнчө семинар тренингтерди өткөрдүк. Семинар тренингтерди биз өзүбүз өткөн жокпуз. Мына ошол семинар тренингтерди райондук социалдык коргоо башкармалыгы менен райондогу борборлоштурган оорукана менен райондун акимияттары менен бирдикте, китепканачылар менен бирдикте, мына ушулар менен психологдор менен, ушулар менен бирдикте иш пландарды түзүп алып туруп, анан биз ошол зордук зомбулук деген эмне, мен үй бүлөм менен китеп бул жашоонун күзгүсү, аялдар коомдо зор күч, андан сырткары ушундай темаларда биз семинар тренингтерди өткөрдүк. Семинар тренингтерди өткөрүп атканда дагы аялдардын катышуусу начар болду. Улам кызык отуруп, семинарларга катышкан аялдардын жоопкерчилиги күчөп көбүрөөк мындай катыша баштады, кызыгуу көп болду. Мына ушул семинарларды өткөргөндөн кийин биз ошол эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан жарыяланган конкурстарга катыштык. Ошол жерден долбоорго катышып, жанагы үй бүлө менен бактылуумун деген долбоорду, андан кийин ошо эл ичи өнөр кенчи деген долбоорду утуп алдык. Ошол долбоорду 480 миң сомдук долбоорду грантты утуп алып, ошонун негизинде 60 аялды окуудан өткөрдүк. Талгытын айылынан 30 аялды, Кара Суу айылынан 30 аялды окуудан өткөрдүк да. Мына ошо окууну өткөрүп атканда көбүнчө биз эмнеге басым койдук? Көбүнчө биз ошол айылдын ичинде өздөрү мал чарбачылык менен алектенгенден кийин ошол малдан өндүрүлгөн продукцияны, же болбосо кыскасын айтканда жүндү кандай кылып иштетишибиз керек. Ошо жүндөн көбүнчө биз эмнелерди жасашыбыз керек деп туруп, ошону топторго бөлүп кийиз иштетүүнү, кийизди жүндү иштетүүнү, жүндөн ошол эмнелер жасалат. Андан сырткары өрмөк согуу боюнча, түймө түйүү боюнча, анан кийин жанагы эмени уютма, жүндөн уютмаларды, панолорду жасоо боюнча ошо 4 багытта окууларды өткөрдүк. Мына ушул окууга жалпы район боюнча 60 аял катышты. Андан сырткары бир ошо бөлүнгөн 70 миң сомдун эсебинен биз бардыгына укуктуубуз деген темада ден соолук бул спорт ден соолуктун булагы, дени сак эне, дени сак улут деген темада ошо волейбол оюндарын өткөрдүк, футбол оюндарын өткөрдүк. Биз башында өткөрүп атканда эми айылдагы келиндер болсо футболду ким ойномок эле? Мүмкүн волейболду уюштурсак болот, бирок футболго эч ким чыкпайт болуш керек деген көз карашты айтышкан. Бирок ошо биздин айылдагы келиндердин баары тең өзү коомчулукка аралашканга аябай ынтазар болуп мындай суусап турган кез экен. 4 команда чыкты, 2 айылдан 2-2ден команда чыгып, биз биринчи футбол оюнун өткөрдүк. Буларга акчалай сыйлыктарын бердик. Андан кийин экинчи жолу биз бардыгына укуктуубуз деген темада райондук масштабта
волейбол ойынын өткөздүк. Волейбол ойынуна 14 команда катышты. Буга дагы ошол резервный фонддон 25 000 сом бөлүп, ошо байге фондуларын уюштуруп, ошол айымдарды дагы спортко ушу өзүбүздүн айылдан келип чакырып, анан айылдар менен ошол спорт оюндарын өткөрө алдык да. Андан сырткары аялдардын дагы баягы экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кичине социалдык жактан муктаждыктарын чечели деген максатта БУД АТП тарабынан ушул айылдагы кыз келиндерди туризмди өнүктүрүү максатында ушул жанагы эле өрмөк оору боюнча калып калган аялдарды курак куроо жана түймөлөрдөн суунерлерди жасоо максатында 40 айымга окуу жүргүздүк. Ошондо биз ошону тандап алып атканда өтө жакыр үйүндө отурган, эч жака чыкпаган социалдык жактан муктаж айымдарды тердик дагы. Ошондо ар бир үй бүлөгө 3 мүшөктөн уун, 15 литрден май таркатканга жетиштик да. Андан сырткары мына ушул эле окуулардын эсебинен, окуу жүргүзүлгөн окуулардын эсебинен бизде ошол райондук деңгээлде, областтык деңгээлде кол өнөрчүлөрдүн кароо сынактары жетип атат. Мына ушуга өкмөт тарабынан ошол жол киресин чечип берип, колдоо көрсөтүп, ошол райондо өткөрүлгөн, энелер күнүнө карата өткөрүлгөн райондук көргөзмөгө 6 айымды катышууга мүмкүнчүлүк бердик. Ошо кийиз иштери боюнча, өздөрүн жасап үйрөнгөн жана өрмөгү боюнча, түймөлөрү боюнча, жасаган панолору боюнча могу сүрөттө турат бардык тең. Могу боз үйдөгү сүрөт болсо, биз областка деңгээлдеги туризмди өнүктүү боюнча областтык деңгээлде форум болду. Мына ушул форумга мен өзүм баш болуп 3 аялды алып барып келдим да. А жерден дагы ушул аябай жакшы суроо талаптарды жакшы пикирлерди уктук биздин кол өнөрчүлүк боюнча. Андан сырткары заказдарды алып келдик. Мына ушундай жакшы ийгиликтер менен барып келдик да форумга. Анан райондук деңгээлде аялдар коомдо зор күч деген темасында айымдар арасында дагы жанагы угулбай жатабы? Райондук деңгээлде аялдар коомдо зор күч деген темада жалпы депутат айымдар биригип туруп, ошол айымдарды спортко тартуу боюнча волейбол оюнун уюштурганбыз. Мунун дагы байге фондусу аябай көбөйдү. Биздин депутат Каргалык айыл өкмөтүндө депутат айымдарыбыз ошо демилге көтөрүтүнө өткөн. Мына ушуга дагы биздин айымдар ошо командасын түзүп алып, такай катышып, алардын жол киресин чечип, керек болсо ошо барып кеш тамагынан өйдө чечип берип, буларга дагы колдоо көрсөттүк. Эми экономикалык натыйжалуулук. Экономикалык натыйжалуулуктан биз эмнелерди таптык, неге жетиштик деген сыяктуу төлөөчүлөрдүн саны өстү. Айымдар арасында кол өнөрчүлүктү жайылтуу жана туризмди өнүктүрүү максатында конкурстар, жарманкелер уюштурулуп, өндүрүлгөн товарлардын сатууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айыл арасында айымдардын чакан тигүү сектору ачылып, 5 айым ошол тигүү машинкаларын алып туруп, кайра 25 аялды жумуш менен камсыз кылды. Бүгүнкү күндө ошол айымдар айына 15-20 миң сомдон тегерегинде каражат табышып, өздөрүнүн үй бүлөсүн таап иштеп атышат. Андан сырткары бул социалдык натыйжалуулукка келсек, Сары Булуң айыл аймагында Кара Суу жана Табылгыт айылдарындагы айымдардын коомго аралашуусу, спортко болгон кызыгуусу, каржы булагын табууга болгон кызыгуусу, коомдук угууларга, бюджеттик угууларга катышууга болгон кызыгуусу абдан артты. Азыр жыйындарды группага жүктөп болот деп койсок, мурун жалаң эле биздин мырзалар келе турган болсо, бүгүнкү күндө аялдар тең тайлашып, ошо коомдук угууга келип, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өздөрү дагы кандай нерсеге жетиш керек, өздөрүнүн сын сунуштарын айтып, ошол айыл өкмөттө болуп аткан иштерге болгон кызыгуулары артты да. Анан айымдар арасында сергек жашоо образын түзүү максатында айылдын негизги көчөлөрүндө ошолоруна шарт түзүү максатында ошо айылдын центральный көчөсүнө алия салынды. Ошол бала чакасы менен эсүү үчүн буга чейин парктар жок эле, парктар, скверлерди түзүп бердик. Бир айылдыкын толугу менен бүттүк, экинчи айыл бүгүнкү күндө бүтүнүн алдында турат.
айымдардын ошондо жалпы биз кайра мониторинг жүргүзүп көргөндө мурун ошол проценти көбүрөөк боло турган болсо айымдардын ошол 40% экономикалык, 10% социалдык, 7% үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган айымдардын саны ушундай процентке азайды да, азайды. Биз муну дагы кайра өзүбүз изилдеп көрүп бул боюнча мониторинг жүргүздүк. Анан мындан сырткары айылдардын коомчулукка аралашуусу жалпы жолунан процент менен алганда 55-60%ке өстү. Айымдардын спортко болгон кызыгуусу артты, аябай жакшы болуп катыша баштады. Керек болсо ошол 45-50 жашка чейинки айымдар деле биздин арабыздагы оюндарды уюштурсаңар, биз дагы ушуларга катышабыз деген алардын суроо талаптары күчөдү. Райондук деңгээлде спорттук оюндарга деген такай барып катыша башташты. Жергиликтүү бюджеттен спорттук оюндарга деп ошо 25-30 миң сомго чейинки каражат бөлүнүп, байге фонду түзүлдү. Атайын ошо резервке, атайын спорт оюндары үчүн деп атайын фондко акча бөлүнүп атат. Жергиликтүү өзүн алуучу башкаруу тарабынан айымдар арасында чакан тийгиз сектори боюнча түзүлгөн топторго шарт түзүп берүү максатында быйыл ушул арис программасы менен ушу айылдын ичиндеги көйгөйлөрдү аныктоп чыгуу боюнча долбоорго катыштык эле. Мына ошондо долбоорго катышканда айымдарыбыздын жана коомдук угууларга көп катышкандыгынын себебинен бизге ушул тигүү цехи керек деп ушул негизги көйгөй кылып табышып, бүгүнкү күндө апылар немелерин баарын сызып бүтүп, Угулбай калды да, саал бийигирээк сүйлөсөңөр жакшы болот эле. айылга 50 орунду ошол тигүү цехин куруу боюнча азыркы бүгүнкү күндө иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Бизде көбүнчө ошол кол өнөрчүлүк менен алектениш үчүн биз ошол айымдарга ушул арис программасы менен тигүү цехин ачуунун үстүндө азыр иш жүргүзүлүп, документациялардын баары даярдалып, ушунун үстүндө иш жүргүзүп атышат. Анан эми ушуларды аткарып атканда бизде кандай кемчиликтер жана үйрөнгөн нерселер болду? Жергиликтүү маселелердин ичинен үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча иш алып барууну тандап алууда бир топ кыйынчылыктарга туш болдук. Бул аялдарды зордук зомбулук десең эле мындай жергиликтүү калк туура эмес түшүнөт экен. Зордук зомбулук десе эле бул физикалык зордук зомбулук. Эмне аялдар күнү эле токмок жеп атасыңарбы деген сыяктуу кылып туура эмес кайчы пикирлерди айтышты. Бирок биз ошол коомдук семинарларды, тренингтерди өткөрүп, зордук зомбулуктардын түрлөрүн экономикалыкка бул кирет, социалдыкка бул кирет, физикалыкка бул кирип калат, бюджеттикке бул финансылыкка дагы зордук зомбулук кирет деп ушу кайра ушу тренингтерди өтүп, семинарларды ошо өткөндүгү үчүн ошол элге туура түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аялдарга дагы туура түшүнүп, кээ бирде зордук зомбулук деп койсоң эле мен күнүгө токмок жеп аткансып, анан күйөөм туура эмес көз карашта болуп эмне эле барып атасыңар дегендей кылып атат. Ошондуктан буну эмне деп ошо аялдардын арасында да түшүнбөстүк болду да, биз кайра семинар өткөндүн негизинде аялдардын кызыгуусу артып, ушундай ийгиликтерге жеттик. Аялдар арасында маалымдуулуктун алдын алуу максатында жыйындарга, долбоорлорго тартуу өтө кыйынчылыктар жаралды, жана мен түшүндүрүп айтып кеттим. Анан этегинде ушул семинарлардын артынан көп неме. Мунун артында семинарларды өтүп атканда психологдорду иштеди. Психологдорду биз толку аялдардын арасында өткөн жокпуз, мектептерде 10-11 класстар арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан сырткары жергиликтүү өзүн алуучу башкаруу бюджетинен бөлүнгөн каражатты аз болгондуктан долбоорго катышуу максатында изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ошо долбоорго катышуунун изилдөөлөрдүн негизинде биз жана социалдык коргоо министрлиги тарабынан жарыяланган долбоорлорго катышып, мына ошо долбоорлорду утуп алып, ошонун чегинде көп иш аракеттерди жүргүздүк да. Кээ бир үй бүлөлөр менен пикир алышып, Венера эжеке? Венера эжекенин немеси интернети жакшы болбой калып байланышы. Бир аз күтө туралы. Урматтуу айымдар, сураныч экранды неметпей эле койгулачы, тийбей эле койгулачы, а то момунда немелер чыгат да, көрдүңөрбү? Чийилгендер. Венера эжеке.
Так, Венера эжеке азыр кайра кирет окшойт. Пока Венера эжеке кирип атканда неме кылып, урматтуу айымдар, чатка катталбагандар, чатка катталып койсоңуздар, аты жөнүңүздөрдү жазып, область район кеңешиңерди. Анан суроолор болсо, азыр бирок Венера эжекебиз кайра кирсе, пока мындай кое бербейликпи анда. Пока күтпөй, азыр экинчи презентацияга өтө бербейликпи, Азыр могул жакта кол көтөрүп аткандар, бул эмне суроолоруңар барбы, Бааркан эжеке, Назгүл Жапарова эжеке. Бизге такыр угулбады да, эмне сөз жөнүндө эмне болуп атканы дагы эч угулбады да, эмне деп эме Аруке эжеке жакшы эле угулуп атты. Просто силердин телефонуңар мүмкүн үнүн чыгарып коюш керек беле депчи. Анткени не знаю, мага жакшы эле угулду. чыгардык, кайра кирдик, бирок баары бир чыкпай атты да. Анда эгизирээк сүйлөсүңдөр. мен да жакшы угулбай жатамбы? Жок, силер жакшы угулуп атасыңар. Хорошо. Бул жакта кол көтөрүп аткандар, Назгүл Жапарова эжеке. Силердин сурооңор барбы? Кол көтөрүп атасыз. Так, анда эмесе азыр мындай неме кылайлык, экинчи презентацияга өтөлүк, Так. Экинчи презентация бул биздин сынакта экинчи орунду алган депутат айым, Талас областынын Кара Суу районунун Кара Суу айылдык кеңешинин депутаты Назгүл Курманалиева айым. Саламатсыздарбы? Назгүл айым, баштай бериңиз. Угулуп атабы, жакшы эле. Мага жакшы угулуп атат. Калгандаргачы? Угулуп атат. Эми угулду, бизге байтын угулбай атты эле. Айтып. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы айымдар, уюштуруучулар жана Нуржан Кармабековна. Мен ушу сиздерди бүгүнкү Zoom конференцияда сиздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, Курманалиева Назгүл Бекебаевна, мен Талас районундагы Кара Суу айылдык кеңештин депутатымын. Ошондой эле ошол айылдагы Аманбек Карыкулов атындагы орто мектебинин химия мугалимимин. Мен бул ийгиликтүү аймак долбооруна, долбоор уюштурган конкурска эртеңки ден соолукка зыян деген жыл мурунку туруу фактыларынан ушу калып калган учурлар болуп жатты да. Ошол учурларда 21-жылы биз айылдык кеңештин депутаты болуп шайланып келдик. Ошондой эле ошол депутат айымдарга гендердик саясат жана маалымат борбору ассоциациясы тарабынан бизге окуу уюштурулду. Анан ошол 3 күндүк окуудан кийин ошол ассоциация бизге долбоордук сунуш бизге сунуштады да, конкурс. Ошого катышыңыздар, ушул зордук зомбулук темасы боюнча деп. Андан кийин ошол мен ошол эртеңки ден соолукка зыян деген тема боюнча ошол конкурска катышып, жалпы область боюнча ушул 2 мектеп ушул конкурсту утуп алдык. Мен өзүм айылым жөнүндө айтып кетсем, биздин Кара Суу айылында айыл өкмөтүндө бир айыл бар, Кара Суу айылы деп аталат. Айылыбызда бир орто мектеп бар, бир бала бакча, бир күрөш залы, бир футбол, менчик дүкөндөр бар. Жалпы үй бүлөлөрдүн саны 560, тургундардын саны 3643. Мектеп жашындагы балдардын саны 900. Жаш үй бүлөлөрдүн саны 98, аярлуу катмардагы үй бүлөлөрдүн саны 82, тышкы жана ички миграцияда жүргөн үй бүлөлөрдүн саны 65, алардын балдарынын саны 112. Тобокел үй бүлөдөгү балдар үй бүлөлөрдүн саны 4. Жакын
жылдарда үй бүлө мүчөлөрү фактылары катталган эмес, бирок мен жогоруда айткандай ушул эрте никеге туруп ушул жакынкы өтүп кеткен 3 жыл аралыгында 2 факты 13 жаштан 18 жашка чейинки кыздардын арасында эрте никеге туруп ошо төрөп койгон учурлар кездешип жатат. Эми ал бул биздин айылда эле эмес, жалпы республика боюнча дагы азыркы учурда кездешип көйгөйлөрдү жаратып атат. Эми ушул эмнеден келип чыгып атат дегенди биз изилдесек, себеби азыркы учурда мен жана өзүбүздүн айыл жөнүндө айтып атканда дагы ушул канча үй бүлө миграцияда жүрүп атат дегенди дагы айтып кеттим да. Анан азыр ушул Кыргызстан боюнча миграцияда жүргөн ата энелердин саны көп эле болот. Эми ушул ата энелер жашоо шартка байланыштуу үй бүлөсүн таштап, каражат табуу үчүн чет өлкөлөргө чыгып жатышат же ажырашып кетишет. Бул үй бүлөлөрдүн балдары же кыздары туугандарын суроо берип атабы? Жок, айта бериңиз. Эме Жок, бериңиз. Үй бүлөлөрдүн балдары же кыздары туугандарынын колунда калып калышат же ата энесиникиндей толук мээрим ала алышпай, тарбия ала алышпай жатат да. Анан эрте никенин зыяндуулугу боюнча ошол үй бүлөлөрдүн сөзсүз түрдө маалыматы аз. Анан биз ушул эрте никенин зыяндуулугу жөнүндө жалпы ата энелердин арасында, окуучулардын арасында ушул маалыматты толук кандуу жеткириш үчүн ушул иш чараны уюштуруп, ушул конкурска катыштык. Бул эрте нике ден соолукка зыян деген темадагы биздин демилгебиздин максаты мектеп окуучуларынын жана жаштардын арасында, ата энелердин арасында эрте никеге турууну, зордук зомбулукту, кылмыштарды алдын алуу жана болтурбоо максатында мугалимдер, окуучулар, ата энелер жана КПНСтин мүчөлөрү менен бирдикте иш чараларды өткөрүү. Биз кандай иш чараларды өткөрдүк? Тегерек столдорду, сабак семинарларды, конференцияларды, тарбиялык сааттарды, сүрөт жана дил баяндар конкурстарын, ошондой эле бул иш чараны биз спорттук оюндар менен жыйынтыктадык. Анан бул долбоор болгондуктан каржылоо болду, бирок өтө көп суммада эмес, 30 000 сомдун тегерегинде каржылап беришти, 30 000 сом. Бирок ушул биз үчүн жана окуучулар үчүн бул ушул иш чараны уюштурууга жетиштүү эле сумма болду да. Анткени ошо жыйынтыктоо учурунда биз окуучуларга керектүү жакшы китептерди, энциклопедияларды, спорттук жанагындай топторду, шахматтарды жана башкаларды алып бердик. Биз ошол иш чараларды өтүп атканда ошол класстардагы окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө карап конкурстарды уюштурдук. Мисалы жогорку класстарга дил баяндар конкурсун, 7-чи, 8-чи, 6-чы класстарга сүрөт конкурстарын, ошондой эле бардык класстарга, ушул 7-чи класстан 11-чи класска чейинки класстарга тарбиялык сааттарды өтүп бердик. Бул иш чараларга класс жетекчилер ата энелер менен кошо абдан активдүү катышып беришти да. Андан кийин сочинение дил баяндарды жазышты. Мен келечекте мыкты үй бүлө кургум келет деген темада абдан жакшы дил баяндарды жазышты. Эми бул иш чарага катышкан ар бир иш жыйынтыкталды да, ар бир ишти биз көрдүк, ар бир ишти баалап бердик. Ошол өзүнүн деңгээлине жараша. Андан кийин ошол спорттук иш чаралар болду. Спорттук иш чараларда дагы биз ошо окуучулар кызыга турган жакшы буюмдарды, ошо өздөрүнө керектүү нерселерди алып бердик. Эми ошо демилгенин натыйжалуулугу эмне болду деп биз ошо жыйынтык чыгардык. Эң артында мониторинг. Бул демилгенин натыйжалуулугу жыл сайын ошол эч кандай каржылоо болбосо дагы тарбиялык сааттарга туруктуу киргизилди. Ошондой эле КПНСтин мүчөлөрү менен бир жылда бир же 2 жолу ушул зордук зомбулукту алдын алуу, анын ичинде ушул эрте нике ден соолукка зыян деген теманы сөзсүз камтып кетебиз. Ошондой эле быйыл биз айыл өкмөттүн социалдык экономикалык программасына дагы ушул зордук зомбулукту алдын алууга арналган иш чараларга каражат бөлдүрдүк. Быйылкы жылга ошол 20 000 сом каражат бөлүндү. Андан тышкары дагы ушул кошумча айтып кете турган нерсе, ушул биздин айыл ушул
жигердүү жарандар долбоору менен дагы иш алып барабыз. Ошол жигердүү жарандар долбоору дагы жакында ошо таштанды маселеси жана зордук зомбулук боюнча конкурс жарыялашты. Ошол конкурска дагы ошо демилге көтөрүп, ал жака дагы конкурс мыкты үй бүлө, мыкты эме өлкөнүн келечеги деген темада катыштым. Ал эме долбоордо дагы ошо утуп алдык да. Эми жакында буюрса сценарийин түзүп, программаларын түзүп койдук. Буюрса ошол мурунку эртеңки ден соолукка зыян деген сыяктуу жакшы иш чараларды өткөрүп беребиз деп ойлоп атабыз. Эми ушул иш чараны өткөндөн кийин биздин айылда баягы ойлойм ушул ата энелер, окуучулар жакшы маалымат алышты. Анткени биз телевиденияга да тартылдык. Азыр ушул өзүбүздү баягы архивден көрүп аябай сүйүнөбүз. Биз ойлогондон дагы эң жакшы деңгээлде өттү да. Анан кийин ушул 3 жылдан бери ушул эрте никеге туруу фактылары каттала элек буюрса. Мен ушул тема менен ийгиликтүү аймак долбоору уюштурган конкурска катыштым. Анан мен өзүм ойлойм да, биз ошо инфраструктураны баягы айылдын инфраструктурасын оңдоого, же болбосо мектептин же башка объектилердин материалдык техникалык базаларын оңдоого көп эле салымдарыбызды кошуп атабыз. Анан кийин ушул баягы тарбиялоо максатында дагы ошол баягы параллельно иш жүргүзүш керек экен да. Анткени инфраструктураны оңдоп коюп, эгерде баягы тарбия жагы начар болуп калса, анда анын мааниси жоктой болуп калат. Ошон үчүн биз ушул тарбиялык маанидеги иш чараларды, долбоорлорду кошо алып жүрүп атабыз. Мен ушул форумга катышып келгениме абдан сүйүндүм. Ушул долбоорго жеңүүчү болуп барып келгениме, ушул долбоорду уюштурган уюштуруучуларга, Салия эжеке, сиздерге, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясына абдан ушу айымдарды эң жогорку деңгээлде көтөрүп бердиңиздер да. Ушул биздин демилгелерди колдоп, айымдардын колунан көп нерсе келет деп ушундай бизди элдин алдында абдан барктап бердиңер. Анткени мен ушул 3-чү жолку созывда депутатмын. Мен ушул көп иш чараларга катышып, айылдын өнүгүүсүнө көп салым кошуп, бирок ушундай бир элдин алдына чыгып, бир баркталган учурубуз ушул деңгээлде болгон эмес да. Анан мен ушул бизди көрүп аткан, ушул конференцияга катышып аткан эжекелердин баардыгы сонун иштерди жасашып атат деп ойлойм. Мындан дагы ошо биз жасагандан дагы сонун иштерди жазып атасыздар болуш керексиздер. Ошо сиздерге да ийгилик каалайм. Мындан кийинки конкурстарга сиздер да активдүү катышып, жеңүүчү болуңуздар. Ошол баарыңыздарга ийгилик, ден соолук каалайм. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Рахмат, Назгүл айым. Рахмат, өтө сонун. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Назгүл айым бирок жакшы мындай подробно кылып айтып берди, жеткиликтүү кылып. Мүмкүн. Рахмат. Сонун болду. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Эгерде жанагы айылда айылдык кеңештин айылдык кандай эле аялдар кеңешинин төрайымдары отургандыр бул группаларда. Ошолор деле ушул зордук зомбулук боюнча көп иштерди жүргүзүп атат. Эгерде ушул боюнча сиздердин практикаңыздар болсо, бизге кошумча кылып сүйлөп кетсеңиздер болот. Же болбосо эгерде ушул баягы долбоорлордун пландары, программалары керек болсо, ошо сиздерге мындай бериш керек болсо беребиз дегендей. Мен жакында дагы ушул айтып атпаймынбы, жакшы конкурска катышып, ал конкурста дагы жеңүүчү болуп атам, ошо айылдагычы. Анан эгерде ошонун программасы керек болуп калса, кандай кылып өтөт десе, может алмашабыз да бири-бирибиз менен. Рахмат, Назгүл айым. Урматтуу айымдар, ошо Назгүл айымдан ушул материалдарды, маалыматтарды алам десеңиздер, биздин клубдун телеграм тобу бар. Телеграм тобунда бүгүнкү күндө 330 айымдан ашык айымдар бар. Анан ошол жака, ошол немеге мен ссылкасын азыр чатка жөнөтүп коем. Ошол клубка телеграм
немеге группага топко кирсеңиздер болот. Анан ошол Назгүл айымдын маалыматтарын, материалдарын алсаңыздар. Рахмат. Ооба, рахмат. Азыр болсо Венера эжекебиз дагы кошулду. Жыйынтыктоого сөз берип койсок, анткени Венера эжекебиз аягына чейин чыкпай калып, жанагы интернети өчүп калды. Венера эжеке. Кечирип коюңуздар, урматтуу айымдар. Бизде ошо светти өчүп калып интернетти мен радионун эмесине отуруп алдым беле, ошол жерден кичине мүчүлүштөр болуп калды. Анан негизинен мен жалпы жолунан эме бердим. Баарыңыздарга угулуп жатабы? Ооба, мага угулуп жатат. Ооба. Жатабы сиздерге? Анан биз ушул аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн, ооба, аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана үй бүлөлүк зор сомдуктардын алуу максатында ушундай иш аракеттерди жүргүздүк. Азыр ушу айымдарыбыз деген абдан жакшы кызыгуу болуп калды. Ошонун негизинде азыр биздин айылда жана Аристин долбоору менен чакан сек салуу үчүн ошо жерин ырастап, документациясын баарын даярдап бүттүк. Кудай буюрса, ал сек түшсө, биз ошол жерде 50 аялды жумуш менен камсыз кылабыз деген жакшы тилектер менен ушунун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Буга чейин дагы жакшы долбоорлор менен аялдардын үстүндө ушундай иш аракеттерди жүргүзүп келгенбиз. Жана Нургүл айым айткандай, буга чейин ишибиз деле бааланбай эле ар ким өзүбүздүн ишибиз менен аракет иш жүргүзүп эле жүргөнбүз. Бирок ушулда биздин ушу депутат айымдардын ишин баалап, ушундай конкурстарды уюштурган мен уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирет элем. Мен деле ушул биринчи орунга чыгамго деген оюмда болгон эмес. Бирок ушу конкурска материал жөнөтүп, ушул элдин колдоосу менен ушундай добушка жеткениме абдан сүйүндүм. Эл арасында айымдардын жоопкерчилигин, айымдардын кадыр баркын, потенциалын көтөрүп, аябай жакшы мотивация менен келдик. Келгенден бери дагы ушул жакшы аракеттерди, иш аракеттерди жүргүзүп, дагы муну улантып жатабыз. Кудай буюрса, биздин айымдардын арасында дагы көз караштары өзгөрдү. Демек, айылдар жөн отурбай, айымдар иштесек болот экен, биздин колубуздан баардыгы келет деген ишенимге келишти. Азыр дагы ошол колдоочулук боюнча биз окуттук эле. Эртеңки күнү Кочкордо өтө турган Ормонхандын 230 жылдыгына дагы ошол колөнөр жасаган колөнөктөр менен выставкага кетип атышат. Муну дагы азыр жол кирелерин чечип берип, бүгүн ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан сурооңуздар болсо бериңиздер. Биздин иш тажрыйбабыз ушул. Нургүл айым айткандай, биз дагы тажрыйбалар эгер жаккан жагы болсо, ошол конкурстарга катышканга, долбоорлорду менен кандай иш алып керек экен, мына ушул боюнча кыскача маалымат берип, сиздер менен пикир алышканга даярбыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат, эже өтө сонун. Рахмат, Венера эжеке. Суроолор барбы дагы, урматтуу айымдар? Бар, саламатсыздарбы? Так, суроо айтыңыз. Бериңиз суроо. Менде мындай суроо бар, саламатсыздар. Бурана айылдык кеңешинен Юсупова Аида. Эжеге суроо, ушул Аристин программасы боюнча ошо именно цех кирет дегенди кантип аныкташты, бул көйгөй дегенди? Бул Аристин өзүнүн программасы боюнча, Аристин долбоору менен өзүнүн ошо тиешелүү кызматкерлери кирип, элге көйгөйлөрдү аныктап чыгуу боюнча көптөгөн семинарларды, тренингтерди өткөрдү, түшүндүрүштерин. Мына ошонун ичинен көйгөйлөрдү аныктап чыгуу боюнча топторду түздү да. Топторду түзгөндө ошондо жалпы айыл өкмөттөрдүн ичинен карап баарын тең район боюнча салыштырганда биздики ошол 52% менен биздин Сары Булуң айылы ошол свени керек деген эмеде ушул көйгөйдү аныктап алышты да. Анын мунун иштөө программалары өтө көп экен. Муну кагаз түрүндө карап түртүнөт бербесек, бул боюнча аябай аракет кылдык. Айымдар дагы аябай чуркашты. Мырзалар болсо жок, биз деген жанагы айыл чарбасы боюнча, малдын асылдуулугун көбөйтүү боюнча биз деген өзүнчө эмелерди ачышыбыз керек, вет сервистерди ачышыбыз керек деп алар өздөрүнчө пикир менен кетти. Бирок биздин айымдар активдүү катышып, ошол свени секти ачуу боюнча ошол өздөрү утуп алышты да. Рахмат. Бизде да ушул Арис долбоору
жүрүп жатат, бирок ушу көйгөй аныктоодо аябай кыйынчылыктар болуп, көйгөй болбогон эле нерселер аныкталып калган өкүнүчтүү да. Элдин кызуусу аябай көп болуш керек экен да, биздин айымдардын. Мен ойлоп атам, ушул айымдардын ушу кызуусу жаралган себеби биз жанагы БУТ АТП менен жанагы социалдык миграция министрлиги менен жана окууларды өткөрдүк да. Мына ошондон кийин аялдардын кызыгуусу артып калып, анан ушундай болду деп ойлоп атам да. Да, сурооңуздар болсо бериңиздер. Рахмат Мунира эжеке. Дагы барбы суроолор? Айымдар? Хорошо. Суроолоруңуздар жок болсо, анда эмесе 3-чү презентацияга өтөлүк, 3-чү презентация бул биздин сынакта 3-чү орунду алган Ош областынын Кара Суу районунун Нариман айылдык кеңешинин төрайымын. Саламатсыздар, урматтуу конференциянын катышуучулары. Сиздер менен Zoom аркылуу ушундай конференцияда жолугушуп отурганыма аябай өзүмдү тааныштырып кетсем, Жанботова Гүлмайрам Карабаевна, Нариман айылдык кеңешинин төрайымынын орун басары, мектептин директору болуп иштегениме быйыл Кудайым буйруса февралда 5 жыл болот. Нариман айыл өкмөтүнө караштуу номер 76 Эски Кыргызстандын орто боюнча конкурска катышып 3-чү орун алдым. Анда эмесе мен ушул Нариман айыл өкмөтү боюнча кыскача маалыматты айтайын. АТС, 3 байланыш түйүнү, 10 таза суу менен камсыз кылуу уюму, бир суудан пайдалануучулар ассоциациялары, 38 ашкана, 15 дарыкана, 69 коммерциялык дүкөндөр, 16 чачтар ачкана, 9 мончо, 5 АЗС, 29 автомобилдерди тейлөөчү жайлар, 5 пескоблок чыгаруучу цех, 1 үрөөнчүлүк кооперативи, Тиркешатта Алебастер заводу, Даннур юк кыш заводу, 2 асфальт заводу, 2 дробилка, 25 мебель цехи элге кызмат кылууда. Мен ушул мектептин чатырын алмаштыруудагы көйгөйлөрдү айтып кетсем, Нариман айыл аймагындагы бул номер 76 Эркин Кыргызстандын орто мектеби, негизи эле Нариман айыл аймагы 2 зонага бөлүнөт. Тоо зонасы, чөз зонасы болуп. Эркин Кыргызстандын орто мектеби бул тоо зонасына кирет. Нариман айыл аймагындагы номер 76 Эркин Кыргызстандын орто мектеби 1986 жылы элге клуб катары курулуп, муктаждыктын айынан мектепке берилген. 3 имараттан турат. Мектептин чатырынын орнотулганына 35 жылдын жүзү болуп, 2019 жылдан бери эскилиги жетип, суу өтүп келген. Мектеп кышындасы электроэнергиясы менен жылытылганы менен суу өткөн убакта класстарыбыз суук болуп, келечек муундарыбыз болгон окуучулардын ден соолугуна, билим алуусуна, ал эми мугалимдердин да ден соолугуна, билим берүүсүнө зыян келтирчү. Биз эмне кылдык ушул чатырды алмаштыруу үчүн? Мектеп 3 имараттан турганына байланыштуу Нариман айыл өкмөтүнө, Нариман айылдык кеңешине ОЗ2 жана кат жүзүндө бир нече жолу кайрылып, жергиликтүү кеңештин сессиясында каралып, алардын колдоосу менен 2021 жылдын июль айында Нариман айыл өкмөтүнүн бюджетинин эсебинен тендерге коюлуп, АКМ сервис жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан август айында бир имараттын чатыры алмаштырылды. Ал эми калган 2 имараттын чатырынын эскилиги жетип, класстык бөлмөлөргө суу өтүп, окуу процессине тоскоолдук жараткандыгына жана окуучулардын ден соолугуна зыян келтиргендигине байланыштуу айыл өкмөткө бир нече жолу ОЗ2 жана кат жүзүндө кайрылганбыз. 2022 жылдын март-апрель айларында катуу жааган жамгырдан улам мектептин чатырынан суу өтүп, ата-энелердин демөөчүлүгү алдында
класстын шуттары, башкача айтканда потолоктору ашар жолунда оңдоодон өткөрүлгөн. Кийинки слайдты көрсөтүп коюң да. Кийинкиси. Анан бул маселе 2022 жылдын 30 августундагы айылдык кеңештин кезектеги сессиясында каралып, депутаттардын колдоосу менен мектептин чатырын алмаштырууга акча ажыратылды. Чатырды алмаштыруу максатында сметасын түздүрүп, сентябрь айында тендерге коюлуп, Кыргыз-Югстрой ишканасы утуп алып, калган 2 имараттын чатырын алмаштырган. Долбоордун аткарылышы сапаты боюнча тыкыр көзөмөлгө алып, мониторинг жана баалоо жүргүзүү үчүн комиссиянын курамына Нариман Айыл өкмөтү, айылдык кеңештин депутаты, технадзорлор бекитилген. Подрядчылар бардык шарттарды аткаргандан кийин комиссия мүчөлөрү менен бирге подрядчылардын жумушун иликтеп, анан кабыл алганбыз. Айыл өкмөттүн жардамы 2021 жылы ошол бир имараттын чатырын алмаштырууга айыл өкмөттүн бюджетинин эсебинен 444.800 сом ажыратылган болсо, 2022 жылы айыл өкмөттүн бюджетинин эсебинен 2 чатырды алмаштыруу үчүн 617.860 сом ажыратылган. Ал эми ошол керектелүүчү анча мынча каражаттарга демөөрчүлөрдүн эсебинен 24.000 бөлүнүп, жалпысынан 1.085.868 сом жумшалды. Экономикалык натыйжалуулугу тажрыйбаны ишке ашыргандын соңунда окуучулардын, мугалимдердин үй бүлөсүн дарылоого короткон чыгымдары азайды. Жаан-чачын болгон сайын демөөрчүлөр менен иштешип, класстын потолокторун ремонттон өткөрүшкө муктаждык бар болчу. Демөөрчү издеп, кайра класстын потолоктору ремонт кылынбай калды. Ал эми социалдык натыйжалуулук долбоордун аткарылышы сапаты боюнча тыкыр текшерүүгө алып, мониторинг жана баалоо жүргүзүү үчүн комиссиянын курамынан Нариман Айыл өкмөтү, айылдык кеңештин депутаты, технадзор бекитилген. Подрядчылар бардык шарттарды аткаргандан кийин комиссия мүчөлөрү менен бирге подрядчылардын жумушун кабыл алганбыз. Долбоордун аткарылышы менен бирге мугалимдердин, окуучулардын ден соолугуна, иштешине, билим алуусуна мыкты шарттар түзүлдү. Ушул иш-чараны, ушул долбоорду ишке ашырып жатканда каталар жана үйрөнгөн сабактарыбыз, булар тендерге бергенибизде подрядчыларды мүмкүн болушунча издеп, текшерип көрүш керек экендигин түшүндүк. Себеби 2022 жылы утуп алган Кыргыз-Югстрой ишканасы келишимдин негизинде октябрь айында бүтүш керек эле, чатырды алмашып. Жоопкерчилиги жоктугунан өзүнүн жеке иштери менен алектенип, убагында бүтүрбөй, убагынан 2 ай өткөрүп бүтүрдү. Ага чейин айыл өкмөткө бир нече жолу ОЗЭК жана кат жүзүндө да каралгам. Жыйынтык чыкпаганына байланыштуу Кара Суу райондук прокуратурасына кат жүзүндө кайрылганга туура келди. Прокуратура качан гана катуу көзөмөлгө алгандан кийин подрядчы өз ишин аягына чыгарды. Бирок ошол эле учурда 2022 жылдын 1 декабрынан 2 декабрына караган түнү суу кар жааган биздин эме Ошто. Суу кар жааганын айынан мына чатыр сүрөттө көрүнүп турат. Чатырдын үстүндө шифрларды алып койгондугуна байланыштуу класстык бөлмөлөргө суу өтүп кеткен да. Прокуратурага жазганда мамлекеттик мекемеге зыян келтиргендигине байланыштуу ошол класстык бөлмөлөрдү дагы ремонттоп берүүсүн жазганымда, ал прокуратура көзөмөлгө алып, класстын ичин дагы ремонттотуп берген. Менин кыскача презентациям ушул. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан дагы Назгүл эжеевин эрежелердин сөзүнө кошуламын. Кече биз 2023 жылдын 8 сентябрында аймактардын форуму 2023 форумга катышып, мен бизди ошол жеңүүчүлөрдү сыйлайбыз деп чакырганда, мен ойлогом бир кичине эле жерде бир 20 же 30 айымдын көзүнчө белектерибизди алып келебиз деген кыялда эле ойдо эле баргам. Бирок мен барып ошол бизге белек берүүчү сахнаны көргөнүмдө, ошончо элди көргөнүмдө, губернатор, акимдер барды, айыл өкмөттүн башчылары барды, эми аттуу баштуу адамдардын көзүнчө биздин аялдарга мотивация берүү максатында бизге мындай
сөз менен жеткире албайм, мындай мактанып өтө албайм. Ушундай сонун иш чарада бизге белектерин берип, биздин авторитетибизди көтөрүп бергениңиздер үчүн Салия эже сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бышкан төрайымы барганда дагы өтө аябай кубандык. Мен эле эмес, ошол жерде отурган конкурска катышкан айымдардын баары кубандык. Биздин авторитетибиз ушунчалык жогорку деңгээлде бааланганын билбептирбиз деп. Керек болсо биз көзүбүзгө жаш алганга чейин бардык да, себеби биздин иштер буга чейин көптөгөн иштерди жасасак дагы мынчалык деңгээлде биз барталан эмеспиз. Биз ошол мен башка аялдарга дагы айтат элем, сиздер дагы буга окшогон иштердин көбүн жасагансыздар. Бирок конкурска катышканыбызда бул иштерди аткарганыбызда биз өтө көп мээнеттерди жумшаганбыз. Ал эми конкурска катышканда биз ушул 1 же 1,5 барак гана бетти долбоорду жазышыбыз керек да. Ошого көңүл буруп, долбоорду жазып койсок, анда биз ушундай сыйланып, барталып, ийгиликтерге жетишерибизге дагы да бир ынанып, сиздерге дагы мотивация бергим келет. Ушундай ийгиликте долбоорлорго катышкыла, утуңуздар, сиздер дагы ийгиликтерге жетишиңиздер. Анан дагы Салия эже бир эмени айтып кетким келет. Биз 8 сентябрдан барып келгенден кийин азыр ушул тапта биздин мектепте ысык тамак берилбейт. Шашке чай менен гана балдар чай ичишчү. Азыркы учурда келгенден кийин сметасын түздүрүп, уже иш башталды. Тендерщиктер утуп алды. 2,9 миллион тендерге коюлса, азыр 1,9 миллион АКМ строй сервис ишканасы утуп алып, азыркы күндө фундамент уже куюлуп бүттү. Мен дагы катуу иштерди баштадым. Эндиги жылкы конкурска дагы катышам деп барганымда эле алдыма максат койгонмун. Чоң рахмат. Эгер суроолоруңуздар болсо, берсеңиздер, жооп берүүгө аракет кылам. Рахмат, Гүлмайрам, чоң рахмат сизге. Аябай сонун ийгиликтер болуп атыптыр дагы. Менде суроо бар эле, саламатсызбы? Айтыңыздар. Аты жөнүңүздү айтып кетиңиз. Иски Айыл өкмөт Чүй район жергиликтүү кеңеш депутаты. Бул айым Адис стройду кайсы райондо деп атасыз? Жана Кара-Суу. Биз да могу айылда ФАП баштадык, ошо Адис стройдун энеси болчу компания. АКМ строй сервис. Адис строй. Жок, башка экен, аталышы. Башка экен. Тендерди утуп ФАП баштадык ошо айылга. Ийгиликтер болсун. Көбөйлөр көп. Бала бакча, мектеп жок. Рахмат, Назгүл эжеке. Дагы барбы суроолор? Бул жакта чатка жазып атат. Перизат Багышева, Кочкор району, Кара-Суу айыл аймагы. Көп иштерди жасайбыз, бирок бизди эч ким баалабайт. Жок дегенде район, айыл өкмөт деңгээлинде деле карап коюшпайт, дейт. Эми биринчиден биздин ошол өткөргөн конкурсту өткөргөнүбүз эң биринчи себеби ушул болчу да. Именно депутат айымдардын жумушуна коомчулуктун көңүлүн буруу. Ошондой максатында уюштурганбыз. Анан бирок дагы мүмкүн сиздерде дагы кандай бир сунуштар болот? Дагы эмне кылсак болот? Кандай кылсак болот? Салия эже дагы бир кошумчалап айткым келет да. Азыркы эже айткандай туура, биздин мээнетибиз эч жерде бааланган эмес деп айтып келебиз биз дагы. Ошол мен 30 адыр айыл өкмөтүнө караштуу бир айылда түнкү чыракка проект жазганмын. ФАПтын кап ремонтуна дагы проект долбоор жазып, утуп алып, алар орнотулган. Бирок ошондо жөн гана грамота да беришкен эмес. Жөнөкөй грамота да беришкен эмес да. Ал эми бул иштер өтө сонун. Ишиңиздерге ийгилик дагы бир жолу сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат. Саламатсызбы? Айтыңыздар. Тааныштырып кетиңиз өзүңүздү. Баткен областан. Голосум угулат да? Бир аз катыраак сүйлөсөңүз жакшы угулбай жатат. Баткен областан болом, Төртүл айыл өкмөтүнүн жогорку айыл кеңешинин депутаты. Азыр бир жерде элем ошол эме дейин демекмин да, менчи ошо бизде жана айткандай, Гүлмайрам эже айткандай аялдарга колдоо жок да. Анан ошон үчүн мен өзүбүздүн айыл өкмөткө, именно өзүбүздүн айылга аялдар үчүн проект жазып, долбоорго катышып, мына тренажер деген долбоор жазсамбы деп атканмын да, аялдар үчүнчү. Аялдарга, именно аялдар үчүн тренажер ачсак деген ошондой долбоорлорду карап эме кылып атам. Эми ошондой долбоорлордон болсо
кайсы эмеге катышса болот? Эжеке неме кылсаңыз болот. Мен жана чатка неметип клубтун телеграм группасынын ссылкасын жөнөткөм. Кирсеңиз болот. Бизде ошол неме телеграм группага кирсеңиз, азыр айтып атпайбы, 300дөн ашык депутат айым бар ошол неме телеграм группада. Биз ошо маалымат алмашып турабыз. Жаңы бир неме чыкса, маалымат болсо, именно силерге тиешелүү, мисалы кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болсо, ошол боюнча дагы маалыматтарды биз берип турабыз. Ошол жактан алсаңыздар болот. Анан айымдар дагы бири бири менен бөлүшүп турат да, маалымат бөлүшүп турушат. Ошол жакка кирсеңиздер болот. Анан бул жакта дагы ошо Перизат эжеке жазып атат, абдан жакшы иштер болуп жатыр, азаматсыздар, кийинки жылда ушундай конкурс уюштуруп койсоңуздар деп. Сөзсүз уюштурабыз мындай конкурсту. Азыр деле бүтө элекпиз. Азыр биз айткандай жанагы азыр 3 эле айым алдыңарга чыкты. Дагы 14 айым бар конкурска катышкан. Эми ошол график менен дагы биз жанагы БШКнын борборлорунда буюрса октябрдан баштап өткөрөбүз. Ушундай дагы тажрыйба алмашуулар, кандай сонун бири-бирибизге айтып берип, кандай жетишкендиктер болду, эмне жасалды, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай кыйынчылыктар болду деп ошондой. Ана ушул кыйынчылыктарды мисалы азыр билип алсаңар уже билесиңер да, азыр угуп алсаңар силерге уже оңоюраак болот деген мааниде да. Анан сөзсүз биз азыр дагы ошол планга коюп атабыз. Муниципалитет, биздин академия, жергиликтүү башкаруу академия, муниципалитет деген журналды чыгарат. Ал журналды алганыңар бар окшойт, бар болуш керек. Анан ошол биздин ошол аласыңар, ошол журналга биз ошол депутат айымдарыбыздын ийгиликтүү тажрыйбаларын ошол журналга чыгарабыз. Инстаграм баракчага чыгарабыз, Фейсбук баракчасына чыгарабыз. Андай пландарыбыз көп. Ошол кийинки конкурска чейин ушундай жумуштарды жасайбыз. Анан уже кийинки конкурска түшкөн тажрыйбаларды дагы ошондой эле мааниде чыгарабыз. Анан дагы ойлонобуз, кандай кылса болот, ушундай конференция өткөрөбүз. Мүмкүн дагы мындай более расширенный конференция өткөрсөк, мисалы жогорку кеңештин депутаттарын чакырып, ошондой дагы идеялар бар, ойлор бар. Чогуу дагы ойлонсок болот, жакшы болмок. Дагы кандай кылсак болот, дагы кантип ушинтип чыгарсак болот, именно жергиликтүү кеңештердин депутат айымдардын жетишкендиктерин. Силердин сунуштарыңар болсо айткыла. Мен да оюмду айтып коеюнбу? Айтыңыз. Айым депутаттар чыкканы эл өкмөттөргө мындай кененирээк жашагандарына мындай тоскоол болуп атат да, анан алар көнүп калышкан да. Анан биз жакка да мындай көбүрөөк тоскоолдуктар болот да, ошол эл өкмөттөр. Ошол жакты да бир эске алып, бир кандайдыр бир неме кылсак жакшы болот эле да, мындай тоскоол болбогондой. Биз эми жакшы иштерге баратабыз да. Сиздер билесиздер, айымдар мындай тактыкты, мындай иштин алдыга жылышын биз энебиз да, жакшы билебиз да. Ошол аларга кээ бир айыл өкмөттөргө жакпай атабыз да. Эми бар, андай деле көрүнүш бар. Анан бирок баарыңар эле силер дагы айыл өкмөттөр дагы бир максатта иштеп атасыңар да, туурабы? Ошондо дагы неме кылып, макулдашып, сүйлөшүп иштесеңер да кандай сонун болот, Ооба. Дагы кандай сурооңор бар, сунуштар бар, айтыңыздар. Менде суроо бар болчу. Урматтуу айымдар. Так, азыр мындай кылайлык. Роза Султанбаева, сиз биринчи сүйлөдүңүз, сизге сөз, анан Назгүл айымга сөз. Саламатсыздарбы, жалпы конференциянын катышуучулары. Сиздерге ийгилик. Салия айым, сиздин контакт номериңизди чатка жазып кое аласызбы? Сиз менен байланыш үчүн. Сизге сөз. Саламатсыздарбы? Мен Учкун айыл аймагы айылдык кеңеште депутат болуп иштейм. Анан менде мындай суроо болуп атат да. Азыр ошо конкурста только жана зордук зомбулукту алдын алуу боюнча кандай иш-чараларды алып бардыңар? Или кайсы проектилер менен иштеп, кандай долбоорлор тартып келдиңер? Ошол боюнча эле маалыматтар катышып, ошол боюнча эле конкурска катышуу болду беле же ар тараптуу биздин азыр кылып аткан иштерибиз боюнча бүт камтылган, камтыш керек беле дейм да. Себеби деген бизде мисалы үчүн
ар бир мисалы үчүн төмөндө бир эже, жогоруда бир эже айтып кетти. Айымдар баягы көбүнчө көп жоопкерчиликтүү болушат экен. Эмне собрание болобу, эмне ушундай жана тегиндер өтөбү, комиссияда деле аялдар жүрөт, кайсы жыйналышында деле аялдар жүрөт, эркектерибиз бошобойт, келбейт. Баягы биз эми так уккандан кийин барбай койбойт экенбиз, ошол жерде барып өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтат экенбиз. Мындан тышкары бизде ушундай жер маселелери менен, негизи айылда билесиздер, мал чарбачылыгы анан основном элечи. Жер маселелери менен да көп иштейбиз. Бюджетте иштеген бюджет комиссиясында иштеген эжелерибиз дагы ошо бюджет комиссиясынын туруктуу комиссиясынын төрайымы болуп иштешет. Алар да чоң жоопкерчиликте ушундай эмелерди аткарышат да. Анын баары ошолор кирсе болобу же кирбейби, анын баары только зордук зомбулук боюнча же ушул жанагы долбоорлорду апарганбыз. Эми долбоор жазганда билесиздер эми алар. Хорошо, Назгүл айым, жакшы сөздү, жакшы суроо бердиңиз. Мен чындап эле башынан кыскача эле айтып кеттим. Биздин конкурс боюнча анткени көп убактын албайын депчи. Азыр бирок айтып кетейин, макул. Анткени бул конкурсту биз жыл сайын өткөрөбүз деп атабыз. Ооба, сиз туура айтып атасыз. Бул жанагы депутат айымдардын арасында конкурс эркек депутаттар катышпайт, только аял депутаттар катышат. Анан жанагы тажрыйбалар именно бул неме болуш керек да, депутаттык тажрыйба болуш керек. Депутаттык ийгилик болуш керек, ийгиликке жетишкен ийгиликтүү тажрыйба болуш керек. Анан бирок кандай жолу менен дегенде сөзсүз мыйзам жолу менен ишке ашкан тажрыйба болуш керек. Анткени сөзсүз жанагы бизге конкурска түшкөн тажрыйбалардын баары юридический экспертизадан өтөт. Ошондуктан жанагы биздин 39 жана ийгиликтүү тажрыйба түштү деп атпайм, дебедим беле биринчи конкурска. Ошол бир ийгиликтүү тажрыйба юридический экспертизадан өтпөй калды да, анткени мыйзамсыз болчу да. Анан ошондой жанагы сиз көтөрүп аткан маселе суроо, ал кандай кимдин, демөөрчүлөрдүн жардамы менен бүттүбү, жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүттүбү же долбоордун эсебинен бүттүбү, анын немеси жок. Ага ограничение жок, чектөө жок ага. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүтүрүлсө эң сонун, демөөрчүлөрдүн эсебинен бүтүрүлсө эң сонун. Только немеси бар, что бул жанагы вопросы местного значения болуш керек, сөзсүз. Анан сөзсүз жанагы депутаттык полномочияларга кириш керек, вопросы местного значения. Ошондой. И жанагы буга чейин уже ийгилигине жетишкен, жыйынтыгы чыккан тажрыйба болуш керек. Анан жанагы биз бүгүнкү күнгө жанагы 3 тажрыйбаны силерге чыгарганыбыз, ооба, бирөөсү жанагы зордук зомбулукту алдын алуу темада өттү. Экинчиси бул жанагы эрте никеге тыюу салуу тажрыйбасы болду. Үчүнчүсү болсо бул жанагы орто мектептин алмаштыруу. Башка немелерди карасак, дагы ошол жанагы 39 тажрыйбалардын ичинде башка тажрыйбалар бул садикти куруу боюнча. Бул жакта могул Аруке эжеке отурган эметкен катышкан Өзгөн районунан садикти куруу боюнча бир нече тажрыйбалар болду. Дагы ар кандай да ошондой ар кандай тажрыйбалар болду. Анан ал тажрыйбаларды дагы ооба комиссия түзүлөт. Комиссия немелерден, өнөктөштөрдөн, уюштуруучулар катыштырылыш керек деп. Ошол комиссия биринчи юридический экспертизадан өтүп, 19 тажрыйбаны комиссия неметти, чыгарды. Ошол критерий неме экен, жакшы тажрыйбалар экен, жакшы жазылган экен. Дагы мындай нерсе бар да, сонун тажрыйба болгону менен жакшы жазылбаган болсо, мисалы түшүнүксүз болуп калат да. Мисалы жазышат, бирок түшүнүксүз да, бул эмне жөнүндө жазылган, кандай немеси, эмне жумуштар кылынган, кандай жыйынтыктар болду деген ошондой тажрыйбалар дагы көп болду да.
демек жөн эле сонун немелер, бирок жаман жазылып калган да, жакшы жазылбаган, кадимки сапатсыз жазылып калган да, ошондойлор болду. Анан ушул жакшы жазылган тажрыйбалар, алар 19 тажрыйба, мыкты тажрыйбалар порталы деген ошол порталга жайгашылды. Анан ал порталда онлайн добуш берүү жүргүзүлдү. 2 жума, ровно 2 жума онлайн добуш берүү өттү. Анан ошол онлайн добушка 2013 жаран катышты. И ошол онлайн добуштун жыйынтыгы менен уже жеңүүчүлөр аныкталды. Мисалы, могул биринчи орунду алган Венера эжеке 552 добуш алды. Бул да мындай болду да, как с одной стороны жана шайлоо сыяктуу өттү да. Анткени ушул конкурска катышкан депутат айымдар өздөрүнүн жанагы өздөрүнүн сторонниктерин, өздөрүнүн жамааттарын неме кылышып үгүттөштү да. Мага ушундай добуш бергиле, мен ушу порталда ушундай практикам бар, окугула, киргиле, окугула, мага добуш бергиле деп. Өзүнүн механизми ошондой. Анан, скорее всего, эмки жылы дагы ошондой эле кылып өткөрөбүз. Түшүнүктүү, рахмат. Дагы суроолор болсо, сунуштар болсо айткыңыздар. Аябай сонун бүгүн катышып атасыңар, урматтуу айымдар. Биздин тилекке каршы биздин зумубуз 100 гана катышуучуга мүмкүнчүлүк бар катышууга. Ошондуктан бул жака бизге да жазып атат, келе албай жатабыз деп. Бирок азыр уже почти уже 5ке жакындап атат, бирок 100 болуп отурасыңар. Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад областынын Аксы районунда Кербен шаарында шаардык кеңеш депутатымын. Угулуп атабы? Угулуп атат, айта бериңиз. Сиз айтыңыз, анан Сабира эжеке, анан сиз айтасыз, макулбу? Жогору жактагы презентацияны баштан аяк баардыгын уктум. Аябай сонун иштер өтүптүр. Аялдар бар жерде тартип болот. Иштериңерге ийгилик каалайт. Ушундай конференцияны уюштурган Сайля айым, сизге да чоң рахмат. Менин айтайын дегеним, мен дагы 2 сазыктан бери ушу шаардык кеңештин депутатымын да. Президенттин жарлыгы баягы ашыкча айгым-чыгымдарды токтотуу жөнүндө. Ушул калыпка түшпөй атат. Андан кийин дагы бир жүрөктө өйгөн маселе бар. Мен өзүм мугалим болуп иштейм да. Ушул жанагы дин менен каада салтыбызды аралаштырып, жанагы ашыкча оронуп чүңкөнгөндөр жөнүндө эч кандай мындай тыюу андай болбой атат да. Ушул боюнча кандай дейсиздер сиздер? Жана капкарага оронуп, нинза болушуп, бет башын бекиткен аялдар жылдан жылга, күндөн күнгө көбөйүп атпайбы? Ушулар боюнча ушул суроо жүрөгүмө өйт да. Салт менен динди аралаштырып, кыргыздын дини салт санаабызды тепселеп аткан айымдар. Мындай кылбайлык, Байнур эжеке, бул бүгүнкү биздин жанагы конференциянын темасына дал келбейт экен, сиздин көтөргөн сурооңуз. Бирок сиз чын эле айткандай маанилүү суроо бүгүнкү күндө. Биздин клубда биз 4-күндөрү кечинде онлайн жолугушууларды өткөрөбүз да, чай сүйлөшүү деп айтабыз да. Чай сүйлөшүү, жаныбызга чай алып, печенье алып дегенде ошентип ичип, саат 8-ден 10-го чейин өткөрөбүз. Анан ошол чай сүйлөшүүнүн темаларын ар кандай тема коебуз да. Спикерлерди чакырабыз, керек болсо, болбосо өзүбүз эле өткөрөбүз, ошондой болот да. Демек, сиз эметкен, сунуштаган теманы ошол немеге чай сүйлөшүүдөн өткөрсөк болот. Макулбу? Жакшы, рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы? Менде сөзүм бар эле. Айтыңыз, өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Мен Кулунду, Лейлек районундагы Кулунду айылдык кеңешинин төрайымы Надырова Сабрина Исамын. Дегеним суроо эмес. Сабира эжеке, сиздин интернетиңиз жакшы эмес окшойт. Сиз немени видеону өчүрүп койсоңуз, ошондо немең үнүңүз жакшы чыгат да. Ошондой кылсаңыз болот. Салия, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эки дагы убакыт барбы экен суроо бергенге? Салия, быйылкы Азыр ким сүйлөп атат? Мен Рана Мусайна. Рана эжеке, хорошо. Анан Гүлнара. Анан Гүлнара эжеке.
Быйылкы катышкан мыкты тажрыйба менен кийинки жылда катышса болобу? Мен просто шарттарга байланыштуу конкурска жакшы онлайн добуш берип албай калдым да. Ой, Рана эжеке, как раз Рана эжеке, сиздин да немеңиз сонун болчу тажрыйбаңыз, жанагы фитнес борбор ачуу, фитнес центр ачуу айылда. Ошол ачылып. Ооба, сонун неме ийгиликтүү тажрыйба, конечно, сиз катышсаңыз болот эмки жылы дагы. Эң сонун болот. Шарттарым болуп калып көптүн эме кыла албай Ошол эле тажрыйба менен беле башкасын көрсөтүш керекпи? Жок, ушул эле тажрыйба менен катышсаңыздар болот. Анткени бул деле опять кайрадан эле буну карабайсыңарбы, бул немеде голосование болот да. Ошо добуш болот, неме онлайн добуш берүү болот, анан ошодон если көбүрөөк добуш алып калсаңар, неметип каласыңар. Утуп каласыңар. Ушул конкурстун жоосун кайсыдан алсак болот? Конкурстун жоосун мен сизге немеге азыр бул жакка жетишсем бул жакка чатка ыргытып коем. Болбосо Telegram группада болот. Биз немеге порталга жайгаштырганбыз, жанагы мыкты тажрыйбалар порталына деген орусча, кыргызча тилдеринде жоонук неметкенбиз, жайгаштырганбыз. Жакшы. Азыр Саламатсыздарбы? Суроо берсем болобу? Неме Гүлнар эже сиз болчусуз, Мен болчумун. Саламатсыздарбы? Гүлнар эже. Саляйым. Мына ушул бүгүнкү конференция кармагы аябай жакты. Мен дагы жанагы Рано айымдын суроосундай эле суроо. Ошо кийинки жылга дагы ушул эле өзүбүздүн баягы немеге дагы катыша албай калдым. Мен чындыгындачы аз маз жетише албай калдым. Убакыт мөөнөтү бүтүп калган экен. Ушул быйылкы 2023-2024 жасаган жумуштарыбыз боюнча дагы катышсак болор, ошону өзгөртүп. Болот, конечно, болот. Единственное айтып атпаймынбы, жанагы мен бир нече критерийлерди айтып кетпедимби? Жанагы мыйзамга дал келиш керек, анан жанагы немеге вопросы местного значения, ошонун ичинде болуш керек, и анан жанагы уже немеси жыйынтыгы чыккан неме натыйжалуу неме тажрыйба болуш керек. Болот, конечно. Анда жобосун таштап коесуз да, ошо Telegram группага же ушул группага. Сөзсүз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Саламатсыздарбы? Ким? Тунуш айтсак болобу? Неме Венера эжеке, сизби? Сиз что-то сөзүңүз неме жаман чыгып атат аябай. Ошол жакшы эметпей атат. Катыраак айтыңыз, Жана телефон менен чыгып аткансыз, ошону жакшы угуп аткансыз. Ооба. Башка неме менен кирдим да. Менде сунуш бар эле да, Салия. Бул депутат айымдарды жогорку кеңештин депутаттары менен бир жолугуш уюштуруп, бизде дагы чечилбеген көйгөйлөр, эмелерибиз бар, ушуларды мыйзамдарга киргизүү, жолсо ошолордун чечүү жолдору боюнча дагы бир жакшы жолугуш уюштуруп берсеңер абдан жакшы болот эле да. Мен сунушум да. Рахмат, Венера эжеке, аябай рахмат, чоң рахмат. Бул жакта как раз борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү отурат бул неме конференцияда, ошо анда Айсулуу айым сизге анда сөз берсек, анан сиз сөзүңүздү айтып неме жогорку кеңештин депутаттарын да чакырсак болобу деген, Саламатсыздарбы? Айсулуу айым, сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Нуржан Карманбековна азыркы кезде деген кабинет министрликтин жыйынына кетти эле бюджет боюнча. Ошондуктан кечирим сурайбыз. Бирок ал акырына чейин баарын угуп чыкты. Баягы тажрыйбалардын баары өтө маанилүү, анан жергиликтүү жамааттардын көйгөйлөрүн чечүү багытталган эме практикалар болду да, баары жакшы болду. Эми айтып кетсек башкасын, биз баягы Салия менен биргеликте клубу бар депчи, ошол клубту деген ар бир айыл өкмөттөрдө ачканга биз аракет кылып атабыз. Ошо силер баарыңар ушу Telegram группага кошулсаңыздар, мамлекет боюнча бизде 3000ден ашык депутаттар бар да, айымдар, жергиликтүү кеңештердин айымдары. Азыркы кезде азыр жерде азыр только 300дөн эле ашык болуп атат. Силер активдүү катышсаңыздар,
баарыңар ушул клубка кирсек, анан биздин баардык жергиликтүү жамааттарда бир баарыбыз эле бизде одинаковый эле көйгөйлөр бар да, ошонун баарын чогуу чечкенге аракет кылганга кылалы ушу иш аракеттерибизди. Азыркы кездерде айтылган баардык каалоо тилектердин баарын биз ишке ашырганга аракет кылабыз. Ошондуктан баягы жанакы жогорку кеңештин депутаттары менен кезигишүү деген ой абдан сонун. Биз дагы ушул боюнча иштеп көрөбүз, кайсында кандай жасасак болот ушуну. Андан тышкары биз айтылып атпайбызбы, бул деген жанакы клуб деген только конкурс эмес, бирок башка көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылабыз. Баягыда биз түп айылдык кеңештердин айымдарга биз жанакы бюджетти кандай өткөрсө, бюджет обсуждение карап аткан кеңештерде каралып атканда кандай маселелер чыгат, ошону кантип өзүбүздүн көйгөйдү ушу бюджетке киргизсек болот деген суроолор туулган. Ошолордун баары боюнча атайын лекция өткөн, Салия атайын тренерди бизге берген. Ушул аябай абдан сонун өттү, көп суроолор айтылды да ошол кезде. Силер айтылып аткан кездерде деле баягы жер маселеси, суу маселеси боюнча көп маселелер чыгат. Ошолор боюнча дагы өзүнүн тренерлерди дагы чакырганга аракет кылабыз. Ошондой нерселер чыксачы ар бир айылдык кеңештердин суроосу боюнча. Ушу клубдун жумушун токтотпой, андан ары дагы кеңейтип, өнүктүрүп аракеттерди кылганга чакырабыз. Анан болгон маселелериңер болсо, силер ушу Салиянан бизге деле жиберсеңиздер болот. Ушул боюнча биз дагы чогуу иш чараны же конференция же ушундай онлайн встречалар болобу, же бияктан бир иш чара өткөргөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Айсулуу айым, сизге чоң рахмат. Айсулуу айым ушул борбордук шайлоо комиссиянын жанагы центрлерин, Центр гражданского цифрового образования директору. Урматтуу Салия айым, мен Баткен областы, Баткен району Суу Башы айыл өкмөтүнүн 5-6 почти 6-чы созывдагы айылдык кеңеш депутатымын. Казылова Жамиля. Анан мен ошо 2001-жылы ошо активный болуп аялдардын ичинен биринчи жолу 2001-жылы толеранттуулук менен иштеп туруп таза суу чыгарганмын ушул Боз Адыр айылыначы. Анан ошондон кийин анан элдердин эмесине эркектер жасабаган иштерди жасап жүргөндөн кийин элдер өздөрү колдоп туруп, мен 2010-жылы өкмөт башчы болуп шайландым. 6 жыл иштедим. 2010-жылдан 16-жылга чейин өкмөт башчы болуп иштедим. Анан анча-мынча көрө албастыктар, эми баягы аялдар бирибиз көрө албайбыз го. Ошол себептен мен өкмөт башчылыгынан ошо аялдардын анча-мынча ушак айыңы менен мен бошодум, иштен кетип калдым дагы. Ошодон бери дагы эле өкмөттүк эмес уюм менен иштеп, көп жумуштарды жасап, элдин ишенимине киргениме байланыштуу элдер эркектерди көрдү да, баягы өкмөт башчы болуп иштеген эркектерди көрдү. Сүйлөштөрбү угулбайтат. Анан ошол эркектерди көрүшүп туруп, мени кайра өкмөт башчы болуп, ушул өзүбүздүн айылды оңдойсун. Себеби биз чек арада турабыз, Сокто. Сок менен эмебиз, Өзбекстан менен чек арадабыз да. Анан ошон сиз жакшы иштейсиз, мына поливной сууларды чыгарып, биз азыр поливной суудан өтө кыйналып, Өзбекстан биздин суубуздун 80%-ин ичкендигине байланыштуу биздин айыл өтө кургап кеткен, өрүктөрүбүз бардык жогу кургап калганда. Ошого байланыштуу мени дагы өкмөт башчылыкка коесуң десе, мен анан 2022-жылы былтыр апрелде конкурска койдум өкмөткөчү. Алло, Салия айым угуп атасызбы? Алло. Анан ошо 2022-жылы өкмөт башчылыкка коюп, мен конкурстан утуп алдым, өтүп кеттим 12 эркектин ичиндечи. Ошодон бери мен ишсиз жүрөм азырчы. Мага акимге бардым, губернаторго бардым,
Азыр эми мурда иштейсиз, иштеп бересиз, сиз жакшы иштеп жүргөнсүз. Айрыкча чегара менен жакшы келишип, жакшы иштеп жүргөнсүз дешип жүрүп, азыр эми кече күндө акимге кирсем айтып атпайбы? Сиздин жашыңыз өтүп кетти. Мына 6-67-ге кирип калыпсыз деп. Эмне үчүн мени былтыр конкурска катыштырганда ошо жаш өзгөчөлүгүмдү карашпады дейм да. Ооба, Жамиле эже. Элдин өтө чоң эмеси мени ошол өкмөт башчылыкка алып келиш болуп атат да. Элдер бардыгы суранышып, кайсы жерде болсо, областта дагы эле, райондо дагы эле менин аттуу аракетим Кудайыма шүгүр, Аллага шүгүр, жакшы. Өтө чоң иштерди, ошо эркектер жасабаган иштерди жасап жүрөм. Ушу айылдык кеңешке депутат шайлашып алат деп өпкөмдү колтуктап алып иштеп жүрөм да. Эң сонун Жамиле эжеке, эң жакшы, рахмат. Өзүм батыр энемин. 25 неберем бар, 7 чеберем бар. Анан жакшы. иштеп атсам азыр ошо силерден бир суранып кетейин. Ошол жерде отурган мына өзүбүздүн эмелер бар экен. Шайлда Бекова барбы, ким бар? Ошолор менен дагы кеңешип туруп, ушул маселени бир караштырып койсоңуз жакшы болот эле, Салия. Жамиле эжеке, ал менин колумда эмес, анан неме частном порядке неме кылат экен, давайте неме кылабыз, сүйлөшөбүз экөөбүз да, кандай кылса болот, эмне кылса болот экен, Мен эртең октябрдын 15-inde той берем элге, анан неберелериме 20-сынан кийин Бишкекке барам өзүмчү. Макул. Хорошо, Жамиле эжеке, рахмат. Телефонуңузду берип койсоңуз, Немеде чатта бар телефонум, аз дагы бир жолу өтүп коем. Рахмат. Болуптур, майли, рахмат. Суроолор барбы дагы? Кимдин суроолору бар? Бул жака дагы неме деп кошумча деп айтып кетейин деген, мен жанагы Жамиле эжеке айтып атпайбы, биздин жанагы аялдар бири-бирибизди көрө албайбыз го депчи. Биз ошодон кетишибиз керек да. Наоборот, бизде аялдар билесиңер да, Кыргызстанда аялдар көбүрөөк эркектерге караганда. Ошондуктан неме кылышыбыз керек да, аялдар бири-бирибизди колдошубуз керек. Анан дагы азыр жанагы 30% квота, жанагы гендерный квота дагы азыр дагы угуп атасыңар болуш керек, билип атасыңар болуш керек. Көп эркектер дагы мындай нааразы болуп атат дагы. Эмнеге жанагындай аялдар тиги добуш албаса деле менден аз добуш алып, анан келип атат, менин ордума келди деп, ошондой деген кандайдыр бир нааразычылыктар болуп атат. Анан көрдүңөрбү, бизде эми ушул точнее сиздерге, депутат айымдарга аябай чоң жоопкерчилик болуп атат да бүгүнкү күндө. Өзүңөрдүн жумушуңарды көрсөтүшүңөр керек. Ошондуктан жумушуңарды көрсөтүш керек. Анан неме бири-бириңерге дагы мындай поддержка жасап, бири-бирибизге поддержка жасасак, сынабай айып койчу, бул эмне болуп атат, эмне кандай болот, наоборот, поддержка жасап, бири-бирибизге ошентип иштесек, демек кийинки немеге, чтобы кийинки немеге шайлоого дагы ошол 30% квотабыз калып, ошол 30% квотабыз дагы иштегенге. Ошон үчүн мен силерге баарыңыздарга ушундай кандай десем, призыв кылат элем да, давайте биргелешип чогуу иштейли деп. Дагы болот эле, рахмат. Суроолор. Биз дагы ошол Айсулуу айым да дагы жакшы айтып кетти. Ошондой окууларды дагы өткөрүп турабыз. Оффлайндагы мындай чогулукта өткөрүп турабыз, же онлайндагы дагы өткөрөбүз постоянно. Анан биздин клубда дагы мындай неме бар. Суроолор жаралат, мисалы жанагы жаңы кандайдыр бир жанагы жер боюнча суроо болуп калат, жер боюнча уюштурабыз, чай сүйлөшүү кылып. Мисалы жанагы дагы башка жанагы неме боюнча, госзакупка боюнча дагы суроолор болуп калып атты. Госзакупка боюнча уюштуруп аттык. Азыр АТР боюнча көп суроолор болуп атат. АТР боюнча уюштуруп атабыз. Демек, ошондой кайрылсаңар, бизге ушул боюнча дагы маалымат керек, же бул боюнча дагы семинар керек десеңер, анын баарын уюштурабыз. Анан дагы азыр ошо биргелешип сүйлөшүп атабыз. Ушул БШКнын борборлорунда дагы ушундай окууларды мындай регулярный основада өткөрсөк деп. Жакшы болот. Туура айтасыз, сизге чоң рахмат. Окуулар болсо өтө жакшы болмок дейт чатта. Ошо окууларга катышсак болмок, ошо көп катышкыла сөзсүз маалымат жөнөтөбүз, эметебиз, кайсыл жерде болот, качан болот, аны жөнөтөбүз, катышкыла. Салия, сага рахмат. Эми Телеграмга кантип кошулабыз? Телеграмга мен азыр дагы бир жолу ссылканы жөнөтүп коем. Айгерим, отправьте, пожалуйста, ссылканы немеге, телеграм группага, немеге. Бүткөндөн кийин кошулсак болот да, ошону. Кошулуңуздар. Бул телеграм группаны иштегенине почти 1 жыл болуп калды. Ошол кирсеңер, телеграмдын просто жаңы эле бул жака жазып атпайсыңарбы? WhatsApp болсо жакшы болмок депчи. Просто
өзгөчөлүгү бар. Мисалы кийинки киргендер дагы буга чейин кандай маалымат болгон, эмне жөнүндө сүйлөшүлгөн, ошого немен ошону атабыз, эмне жумуштарды кылдык, кандай маалыматтар бар, ошонун баарын көрө алсаңар болот. Анан ошол группада сонун маалыматтар көп. катышыптын да ошого Боюнча. Анан дагы немелер дагы неме окуп атабыз, бул жакта чатта да болуп атат, сонун конференция жакшы экен, сонун деп. Мүмкүн мындай конференцияларды бир жылда бир жолу эмес, мүмкүн эртерээк өткөзсөк 3 айда бир жолу же 6 айда бир жолу, тез тез өткөрүп турсаңар ошол жакшы боюнча да, да. билбегенибизди билип эме кылып бирибизден бирибиз Мен айта турганым, Салия. Ким азыр Жамиле? Айта турганым кызым. Мындай конференцияларды ошол жок дегенде ушул Zoom менен 5-6 жолу өтүп туруп, анан бир жылда бир жолу же 2 жолу Бишкекке чакырсаңар, өзүбүз каржылап эле барып ошол жерде жолугушуу өткөрсөк өтө жакшы болот эле да. Аялдар ушинтип бирикпесек, ошол бириккенибиз жакшы. Анан жана дагы аял айтып кетти кыздардан. Жолук боюнча биздин Баткенде дагы ушул жолук 70% болуп кетти да, өтө коркунучтуу болуп кетти. Ушул боюнча дагы андай сүйлөшүүдө, чай сүйлөшүүдө неме кылабыз? Рахмат. Айым айтып кетти го, ошо жогорку кеңеш депутаттары менен жолугушуу уюштуруп бере алышабы деп, ошого да мага мен да кошулуп элем ошогочу. Ушуну деле Рахмат Салия. Эми жанагы окуулар боюнча көрүп ушундай ушул Мен Фрунзе айылынын депутатымын, Аида атым. Бизде комсомол айыл бар, 4 айыл бар, айылык өкмөтүнө караштуу. Анан ошо бир комсомол айылда же клуб жок, же спорта жок, 3 миллиондон ашып берет. Рахмат Жумагүл эже. Демек, стимулирующий грант аркылуу кылса болот, фонд развитиялар бар, райондук фонд развития, областтык фонд развития. Ошол жака кайрылса болот, ошондой анан демөөрчүлөрдү дагы подключать этсе болот. Демек, мүмкүнчүлүктөр көп да, аны неме кылсак болот да, дагы сүйлөшсөк болот отдельно. Ооба. Рахмат. Дагы барбы суроолор, сунуштар? Саламатсыңарбы? Биз Түп районунун клуб женщин Бакебаева Светлана Шайлебековна. Биздин дагы опытыбыз бар, баягы фитнес залыбыз бизде ачканбыз, бирок биз мындай жаңы салган жокпуз. Биздин зданиябыз бар болчу, ошонун ичине долбоор менен Хелвитас аркылуу шаймандарды алганбыз. Мисалы, ошол жерге биздин айымдарыбыз барып, азыр кадимкидей ал клуб өнүгүп, кадимкидей жакшынакай айымдарыбыз рахматын айтып атышат айылыбыздачы. Анан бул Жумагүл айтып кетти, Steam грант менен деп. Эң туура Steam грант эле. Капремонт, жаңы зданияга только Steam грант аркылуу кирсе болот экен. Менин айта турган кеңешим ошол. Рахмат Светлана айым, чоң рахмат сиздин тажрыйбаңызга. Суроолор дагы? Redmi 10S деген колун көтөрүп атат. Азыр ким айтты, саламатсыздарбы деп? Мен Токтогул районунан. Айта бериңиз, Саламатсыздарбы? Бардык айымзаттар. Мен Токтогул районунун Үштерек айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты Сурбашева Нургүлмүн. Биз буга чейин конкурс боюнча кабардар болдук элек, бирок катыша албай калдык элек. Айыл жергеси бирлештир тилекке каршы. Мен азыр угуп алып аябай шыктанып атам. Буюрса эмки конкурска катышабыз. Сиздерге мен ишиңиздерге ийгилик каалагым келет. Жана айтып өткөндөй мен чатка да жаздым эле. Жогорку кеңештин депутаттары менен дагы көп нерсе чечилет да.
ошолор менен жолугушуу кылсаңыздар абдан жакшы болот эле. Ушул менин сунуштарымды эске алып, жана жооп ала албай калдык биз Айсулуу эжедегиден. Ошол боюнча да бир кийин телеграмга жазып койсоңуздар. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат, Нургүл айым. Айсулуу айым жакшы айтып кетти го, ушундай уюштурабыз, ушундай жолугушууларды деп, буюрса жогорку кеңештин депутаттары менен деп. Мен анда түшүнбөй калдым, эме уга албай калдым окшойт. Ошо жооп албай калдым. Уюштурабыз. Ошол боюнча дем биз баарыбызды чогултуп, баарыбыз баягы активдүү болсок, ушу теманы деген дагы өзүбүз аныктасак, баарыбыз чогуу биригип, кайсы теманы аныкташ үчүн, кайсы депутатты чакырыш үчүн баарын биротоло биз ошо клубдан, баягы телеграмдан баарыбыз талкуулап туруп анан чакырсак деген ой болуп атат да. Ошондуктан силер баарыңар деген активдүү катышып бериңиздерди суранабыз. Макул, Рахмат. Демек, аларды дагы эми чакырганда да жөн эле чакырбай, кандайдыр бир маселени көтөрүп, неме кылышыбыз керек да, туурабы? Программа түзүп, маселе көтөрүп дегендей, анан кандай немелерди, сунуштарды беребизби, же кандай колдоо сурайбызбы, же эмне кылабыз, кандай максатта деген ошонун баарын ойлонуп туруп, анан уюштурсак болот, Хорошо, рахмат. Билдиребиз баарыңыздарга. Суроо, жооп, сунуш. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен сүйлөп койсом болот бекен, уруксат бекен? Аруке эжеке айтып бериңиз. Мен Ыргын районундагы айылдык кеңештин депутаты Абдыкеримова Арукемин. Мен өткөндө жанагы биздин депутат айымдардын клубуна дагы сунуш киргиздим эле сале. Ошол маселени көтөрүп чыксак жакшы болот эле да. Мына укрепление айыл өкмөттөр башталды. Уже баягы долбоордук сунуштар келип, акимдер уже биз менен айылдык кеңештин депутаттары менен жолугушуп кетишти. Уже жакында бардыгы биригип ушундай чоң эме болот. Ошондо мен айтайын дегеним, ошол биздин айылдын элине дагы кандай кызматтарды кылсак болот. Мисалы азыр бизде жана кооперативдерди уюштуруш керек, айылдарда деген сунуштар болуп атат да. Эгер уюштурган болсок, биз ошону мен мисалы аял киши катары кооперативди уюштурсам, кандай жол жобосу бар, кантип уюштурсак болот. Анан биз ошо инвестиция менен дагы бир топ жанагындай техникаларды, немелерди алганга мүмкүнчүлүк болобу. Кооператив уюштурсак жана асыл тукум малдарды алсак болобу дегендей бир ошол нерсени көйгөйдү көтөрүп чыксак жакшы болмок да. Депутат айымдардын деле ар бир жергиликтүү кеңештерде ушул маселе болсо керек. Биз баягы негизги жашообуз дыйканчылык менен, мал чарбачылыгы менен болгондон кийин ушул нерсени алып чыксак, элге чоң көмөк көрсөткөн болобузбу деп ойлойм да. Ошол нерсени алып чыксак жакшы болот эле. Аруке айым, чоң рахмат сунушуңузга. Давайте анда мындай кылып пландаштырабыз. Биринчи өзүбүздүн арабызда ошол кооперативдерди, вообще кооператив деген эмне, кооперативдерди түзүү боюнча анда семинар уюштуралы, макулбу? Анан уже анда силер кийинки планыңарда андан ойлонуштурасыңар. Силер өзүңөрдүн жерлериңерде мүмкүн кооператив уюштуруу кандай жакшы болобу деп, макулбу? Анда мен ошол боюнча дагы анда ойлонуштурайын. Жакшы эксперт, тренерди издеп карап ошол боюнча. И жанагы неме сурооңузду айтып атасыз, кандай лучше неме кылсак болот, уюштурганы жакшыбы же башканы уюштурганы жакшыбы, кандай болот деп, ал боюнча дагы ойлонуштуруп анан немелерди, экспертти издейли. Дагы суроолор? Макул. Рахмат. Сунуштар. Конкурс боюнча дагы кийинки жылдары болот, буюрса болот деп атпайсыздарбы? Ооба. Ошо бир эле көйгөйдү алып чыксак, мындай даяр болгон көйгөйдү алып чыгыш керекпи же? Назгүл эжеке, мен буга чейин аябай көп айтып бердим окшойт конкурс боюнча. Мындай кылайынчы, мен немеге Telegram группага азыр дагы бир жолу ыргытып коем. Немесин, жобосун, анан немесин, мындай неме описание, маалыматты жөнөтүп коем конкурска. Ошол жактан окусаңыз болот. Кандай эмне экен деп, макулбу? Бул жактан убакытты неме кылбай. Хорошо. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Саламатсыздар. Мен Бактыгүл Кара Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутатымын. Аябай сонун болду бул тажрыйбалар. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган айымдарга биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы игиликтерди каалайбыз. Ар бир
жети областтан уюшулуп ушинтип ишти алдыга жылдырып жаткан сиздерге дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин максатыбыз ар бир жерибизде жергиликтүү муктаждыктарды биргеликте аныктоо боюнча жергиликтүү жеринде ошо жумушсуз отурган аялдарды дагы жумуш менен камсыз кылуу биздин милдетибиз да. Ошого дагы кандай жакшы иш-чараларды уюштуруп, ошо Арук эже айткандай кооперативдерди уюштурганда кандай жол жобосу менен алып барабыз, ошолорду дагы бизге жардам берсеңиздер. Хорошо, макул. Мындай кылабыз, эжекелер. Азыр бул конференциянын немеси запись болуп атат. Запись жүрүп атат. Силердин сунуштарыңардын баары жазылып атат. Анан биз неме кылабыз, ошол конференция боюнча эми отчет түзөбүз да. Анан отчеттон мен өзүнчө жана силердин сунуштарыңардын баарын чыгарам. Кандай сунуштар болду, неме кылды, анан ошол сунуштарыңардын негизинде дагы ошол кийинки планды түзөм. Кийинки жылга планды түзөм. Кийинки жылда дегенде азыр мына октябрдан баштап да ооба, планга киргизем. Ошондо силердин сунуштарыңарды, макулбу? Ооба, ыраазымын. Рахмат. Хорошо. Дагы суроолор, сунуштар? Сунуштарыбыз эле ушундай жолугушуулар тез болуп турса, бизге азыр мен өзүмчө эле чуктанып учкум келип жатат. Менен жолугушуп, сүйлөшүп, силер менен баарлашканыма кубанычтуумун. Дайыма ишиңерге ийгилик, баардыгыңардын өмүрүңөр узун болсун, ырысыңар полбан болсун. Алгыла, алдырбагыла, дайыма бирге болойлу, бар болойлу, бай болойлу. Рахмат, Жемиле эжеке, рахмат. Анда эмесе, ушуну менен биздин конференциябыз, онлайн конференциябыз, чоң ой деген конференциябыз аяктады, аягына чыкты. Убактыбыз да ровно 5 болду, 5тен 4 мүнөт өттү. Ровно 3 мүнөт сактаганбыз. Как раз ровно бүтүп атабыз. Аябай регламентти сактадык, Борбордук шайлоо комиссиясына чоң ыраазычылык. Ушул конференцияны уюштурганга, ушул конференцияга катышканга чоң рахмат. Анан буюрса дагы иштешебиз, дагы чогуу. Сиздер менен рахмат. Айымдар, чоң рахмат. Биз да ошо иштегенге даярбыз. Ошондуктан биз ушу клубту ушу онлайн өткөргөнгө деле кылсак деле 2 айда бир кылсак, ушундай собираться этсек деле жакшы болот. Жакшы болот экен, ооба. Сонун болду. Почти баарыбыз аягына чейин чыктык. Сиздерге айымдар, урматтуу айымдар, чоң рахмат. Көп ийгиликтерди каалайбыз. Коштошпойбуз, дайыма байланышта болобуз. Рахмат, жакшы. Рахмат.